свет дайым үйдө жанып турганда энергетиканы эч ким эстебейт. Бул сөздүн күчү жоголуп бараткандай да, эл ишенбей деле калды. Жаман сөздү негативди чыгарыш аябай тез да. Балким мен туура эмес ойлонуп турмун да. Чуркап баратасың, бирок ордуңда жылбай аткандай сезим пайда болуп калып атат да. Сурооңуз бир жагынан алып караганда туура суроо болуп атат. Ишке орношконуңуз эле ийгиликтүү болуптур да. Анан электрослесарь дегенде мен как будто бир чоң должун салгандай сүйүндүм да. Ой, дымак бар беле? Дымак турбай баласы деле жок. Бул баягы жашыруун түрдө үнөмдө эмеспи? Мен деле сыйкылчы эмесмин. Бүгүн келдим, эртең жакшы болуп кетет дегенден алысмын. Сазга батып калбадыбы? Пактадай акпыз десем, карандай калп сүйлөгөн болом. Көмүскө схемалар жоголду беле? Кайсы схема экенин өзүм билбейм. Үнөмдө деген сөз бул сизге электр энергия берилбейт деген сөз эмес. Азыр урдагандын кажети жок. Коррупция тууралуу бул билбей барып алды деген болбойт да. Кантип билбей барып алсың мүмкүн? Караңгы бүдөмүк ойлору жок. Сиздин үйдө да электр жарык өчөбү? Өчкөн болсо бир кандайдыр бир себеп менен өчүлдү. Бул байлыкты чогулта албайсың. Же бул байлыкты белек кылып да бере албайт. Айлыксыз иштебей калсам ачка калчудай эле сезем да өзүмө. Элге канчалык бир жакшылык тартууладык, нур чачыраттык, жарык чачыратты да. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кабар подкастта энергетика министри Рыспеков Алтынбек Дурусбекович кош келипсиз. Жакшы келип алдыңыздарбы? Саламатсыздарбы? Сиз азыр аябай чоң жүктү алып турасыз. Кыргызстанда энергетика тармагын оңой эмес, бирок ушул оор тармак тууралуу суроо берердин алдында 26 жыл мурдага кайткым келип атат да. Анткени ошол учурда сиз баягы кесиптик ишмердүүлүгүңүздү баштагансыз да. Электромонтер болупчу. Анан ошол күндөр эсиңиздеби? Албетте бул биринчи жумушка кирген учурлары мындан бери эсимде бар. Мындайча айтканда, өзүм Ошто окудум. Ош технология университетинде окудум. Анан окууну бүткөн жылы эле бул 2000-жылы. Анан баягы дипломду алгандан кийин эле аз эле убакыттын ичинде жумушка киргенге аракет жасадым. Башкача айтканда, бир эс алууга деле убакыт болгон, чаман болгон жок. Эми настрой ушул болчу да. Ушунчалык колубузга дипломду тийгенден кийин эле өзүбүзчө бир ой пайда болду. Мен колумда диплом бар, анан ушул диплом менен барсак, жумушка кирсем, анан келечекте ушул диплом бизге кызмат кылса деген бир жакшы ойлор болот экен да, сезимдер, жакшы сезимдер болупчу. Кызыл диплом. Энди өзүм да туура айттыңыз, мен университетте кызыл диплом менен бүткөн, артыкчылык диплом менен. Бизде көп эле бир 4-5 бала кызыл менен бүттүк группада, баардыгы тытынып окушчу чын айтканда. Анан окууну бүттүк, дипломду колубузга алдык. Даже анан кийин жумуш жөнүндө ойлор кете баштады. Эми азыр ойлоп көрсөм, ал малдарда жумушка киришти эле мындай оор болгон экен, чын айткандачы. Өзүм жөнөкөй үй бүлөдө чоңойгом. Ата-энем тоодо чоңойгонмун. Жөнөкөй үй бүлөдө атам өзү водитель болуп иштеген өмүр бою. Апам болсо больницада иштечү, сестра хозяйка деп коет эле илгери. Ошондой иш алып барчу. Жөнөкөй үй бүлөдө чоңойгон баламын. Анан эми жумушка кириш үчүн ошол маалда азыр ойлоп көрсөм, сиз суроо бергенде элестетип карайсыз деп көрсөм, жумушка кириш аябай кыйын болгон экен. Ачык айтканда, же таанышың болбосо, же бирөөң болбосо, дипломун көтөрүп барсаң, эч ким сени жумушка алчу эмес, ачык айткандачы. Анан мен да ушундай бир учур болуп, өзүм түз даап барганга мен эмем жеткен жок, чын айтканда барган жокмун. Анан кандайдыр бир учур болуп калды дагы, анан бир тааныштар чыгып калып, анан жумушка кирейин деген ойлорум бар эле деген эмелери менен анан аракет кылып көрөлү деп эле анан сүйлөшүп эле, өзүбүзгө жакын адамдар аркылуу анан жүр анда барып көрөлүчү. Анда пес деп айтылчу, Ош песке барып көрөлү дагы. Сенин кантип жумушка алат экен, айда кандай жумуш бар экен көрөбүз, жүр деди. Анан өзүм деле түшүнүксүз болду, анан кеттик деле, отур деди, машинасына отуруп кетип атам. Бир 10-15 мүнөт эле жете турган жерден баратабыз да, анан жолдо барат эле айтып калды. Эми азыр жумуш деген сен барган деле даяр жумуш жок. Сен азыр ичиңде ойлоп алма, мен 5 жыл окудум, анан менин инженер электрик деген специалист бар, анан диплом бар деп өзүңчө настрой кылып алба. Азыр баргандан кийин сен кандай жумушты айтса, ошол жумушка иштешиңе туура келет. Бир монтер болосуңбу, кароол болосуңбу, эптеп ишке киришиң керек, анан кийин улантасың жумушуңду деген сөз болду да. Анан чын айтам, ойлонуп баратам, эми 5 жыл окуган болсом, анан колумда диплом болсо, анан барып кантип кароол болуп иштейт экен деп ойлонуп баратам да. Анан колумда диплом башка эчнем жок да. Анан эмне документиң бар деп дипломду көрсөттүм. Директор дипломду карап отуруп эле, биринчи колуна кармап туруп ача электи эле, кызыл турбайбы деген биринчи суроо болду. Анан чын айтсам сүрдөйт экенсиң да директорго келгенде.
тердеп баштадым, анан эптеп жооп бердим, ооба дипломум кызыл деп, анан ичин ачты, окуду, бир сыяр нар жак бу жак бааларды карады дагы. Түшүнүктүү деп туруп эле анан ажыл кадрына чалды. Азыр бир жигит барат, карагыла дагы, бир бош место болсо арызын жазып алгыла дагы, жумушка алгыла. Анан ушундай эле жөнөкөй эле тез болуп калат турбайбы? Кайра эле чыктык, бир 5 мүнөткө жетпей эле. Анан ошентип, анан ажыл кадрга барып, анан кийин арызыңыз жазыңыз деди. Бир күндүн ичинде эле арызды алышты. Ошондо электрослесарь деп айтылчу. Ошол должностко алыптыр да мени көрсө. Анан жаз деди, кирип эле заявлениени жаздым, арызымды жаздым. Анан ошонун негизинде эле буйрук чыгып, анан эртеңден баштап жумушка келиңиз деди. Мээне жазылып калды да, кароолчу деген жазылып калды да. Анан кароолчу дегенде баарыбыз эле элестетебиз да, максакал кишилерди кароолуп отурган элестетебиз да. Кирип баратканда, чын айтсам, кирип баратканда кароолчулардын комнатасы бар да, кире беришчи, бактады бул эми. Карап койгом, кандай кишилер отурат экен кароолдо деп. Карасам, чын айтканда бир аксакал кишилер отуруптур. Анын ордуна өзүм элестеттим, кандай болот экен деп киргем да. Анан электрослесарь дегенде мен как будто бир чоң должность салгандай сүйүндүм да. Ой, мен слесарь болдум. Өзүмүн кесибим боюнча иштейт экенмин деген сонун ой пайда болду да. Анан толкундануу бар бир жагынан, экинчи жагынан кубаныч пайда болду дагы. Арызды жазып эле бир жакшы ишке киргендей белги менен эле чыгып кеттим да. Ушул эсимде бар, кадимкидей. Сиздин биринчи ишке орношконуңуз эле ийгиликтүү болуптур да. Анан ошол учурда жумушка киргенде бир 22-23 жашта болсоңуз керек, Ошондо 2000-жылдары 22 жаш болуп калат. Ошол 22 жаштагы электрослесарь болуп кызматка киришип жаткан жигиттин оюнда качандыр бир кезде, эми 26 жыл дебейин, бир кезде министр болом деген ой, дымак бар беле? Эми чын айтыш керек, бул эми жаңы жумушка кирип аткан балдагы андай дымак турбай баласы деле жок. Эптеп ишке кирип, үйрөнүп, анан кийин кандай болот экен, ишим кантип иштейт экен деген ой пайда болгон да. Азыр сиз айтып аткан нерселер бул 1 жыл, 2 жыл иштегенден кийин пайда болгон ойлор да. Жаңы ишке киргенде чын айтайын андай ой пайда болгон жок. Биздин жумушубуз көмөкчү жардамдарды, жабдууларды ремонт кылып, турумдук ремонт, капиталдык ремонттон өткөрүп, ошо жабдууларды даярдык боюнча, башкача айтканда көмөкчү жардам боюнча иштегенбиз да. Анан биз биринчи жумушум киргениме бир убакыт, бир айдын ары жүзү болду го дейм. Анчалык эле көп убакыт өтпөдү. Анча-мынча үйрөнүп калгам. Жок эле дегенде күлүштү кантип кармаш керек экенин, кайсыга кайсы күлүш түшөрүн, кантип башташ керек экенин, булардын эми өздөштүрө баштаганбыз да. Анан авариялык учур болуп калды. Анан бизде деген фидер деп айтылат да, бир подстанцияда бир фидер өтө турган болсо, ал бир эле үйлөнүн же болбосо бир көчөнүн эмес, бир чоң эле бир аймакка тиешелүү электроэнергиясы берилет да. Анан шаардын четинде учар деген подстанция болчу, шаардын четинде. Ошол учардан бир 2-3 айыл, ошол бир фидерден 2-3 айыл электроэнергиясын алат да. Ошол жерден авариялык учур болуп калды да. Анан 2-3 баланы чогулттудан кеттик, ремонт жасайбыз дегедик. Анан Мурган боюнча кеттик. Бул кечинде бир 3-4 болуп калган саат. Эми жумуш күнү 5ке чейин да. Мен ушуга таң калам, энергетиктерде ошондой нерсе ошондо эле бар болчу да. 3-4-төрдө барган болсок, жумуш антибентип наряд аласың, допуск аласың, өзүнүн жол жобосу бар да, ремонтту башташ үчүн да. Ошолордун баардыгын оформить этип, распоряжение ачып кирдик. Анан антибентип ишти баштап атабыз. Бир убакыт 5-тен өттү, 5,5-6 болуп калды. Анан запчастарыбыз баарын ала барганбыз, чогултуп атабыз, бар жогубуз май. Энди май дегенден түшүнүк жок болчу да, анда кирип кетчик жөн эле, кооз менен чыладай болуп кирип кетчик десе башка айла жок. Анан ошентип майланып эле жумушту жасатабыз, саатты карап койсо, саатты карасам бир 6-15 мүнөттөй калыптыр. Анан мен ойлогом 5те кетебиз го депчи, 2 жакты карап коем кандай болот экен депчи. Андай өтө эле түшүнүк жок да. Анан ошентип 6-дан өтүп калды. Анан бүттүк, анан бригадирге, бизди карап турган бригадирибиз бар болчу да, производитель деп коет. Анан баардыгы бүттүк, давай ключтөрдү чогултуп, нары бери болгул, анан бар кол жууп антип чектен нарядтар жабылып, анан диспетчерскийден команда берип, анан свет жагылды. Ал учурда эми күз айлары болчу да, күз айларда эми уже 6-дан 7ге жакын уже акырындап эле эмете баштайт да. Анан ошол маалда бизге көрүнүп турат да, подстанциянын бул жагында эле айыл болчу. Анан жанды. Жанганда эле анан өчкөндө мындай болчу да. Жакын жашаган адамдар келип, подстанциянын тегеге киргенде ограждениеден карап, качан бересиңер, качан болот деп эмете берчү да. Анан булар кишилер эмнеге умтат деп ойлоп аткам. Анан тиги бүттүк, анан свет жандыргандан кийин тиги кишилер деп колчо беришти. Чоң эле кишилер жүрөт, балдар жүрөт. Маласы, мына силер болбосоңор бизде свет кандай каяктан болмок эле деп. Биз эми сыртта жүрөбүз да, производителибиз, мастерлерибиз тиги жакта жандырып жүрүшөт. Анан бизге айтып атат да ошол сөздөрүчү. Бир 2 эле бала барганбыз, менен чоңураак улуулар балдар болчу, анан жанында мен, молодой мен. Ошон өзүбүз едиреңдеп калдык.
ушунча мына айылга светти биз берген турбайбыз, жумуштун рахаты ушунда турбайбы деп биринчи сезим ошондо пайда болду да. Өзүңчө бир толкунданат экенсиң, тиги элдер карап эле молодцы, ушуну силер жасадыңар, убагында кылдыңар, тез эле жанды, анан көп убакыт созулбады деген эмелерди айтып калышты. Алкыш болду да бир сөзүм айткан. Ошондо биринчи эме пайда болгон, монтер болуп иштесек деле көрсө биз чоң иш кылып турбайбызбы деген ой пайда болду да. Бир чоң эле айылга жарык берип коюп атпайлыбы? Анан бул деген аябай бир башкача сезим экен. Бир айылга жарыкты биз жасаган турбайбыз деген ой пайда болду. Анан ошондон баштап анан кийин түшүнүк башкача болду. Окудум эле, анан мен диплом бар эле деген ойду могу жерден алып салдым дагы, чынын айтканда. Анан уже еще больше глубже кире баштадым да, буну эми үйрөнүш керек турбайбы, минтишим керек, анан мен да үйрөнүп алып, анан бул кишилердей болуп, анан кийин үйрөтүшүм керек экен, эми башкача иштейм деген сезимдер пайда болду да ошондо. Сөзсүз түрдө ар бир кесип ардактуу дейт эмеспи? Ким болгонубузга карабастан биз ар бир киши өзүнүн кесибин сүйсө гана ийгилик жаратылат. Ар ким өзүнүн кесибин сүйсө гана өмүр бою чыдап, суугуна тоңуп, ысыгына күйүп дегендей ушундай багытта жумуш алып барат экен да. Мен ойлойм, бул эгер кесибин сүйбөгөн адамдар энергетик боло албайт. Энергетикада иштеш аябай эле оор. Баягы кышында иштеп атабыз, жайында иштеп атабыз. Ошол малдарды азыр элестетсең, жай деген түшүнүк жок болчу. Же болбосо часыраган күндө иштечү, азыр эми сыртка чыгып көрүңүз иште. Азыр деле биздин балдар иштеп атат да. Мен ошолорду азыр да ошолор балдар иштеп атканын көрүп эле мен арттагы күнүм элестей берет да. Бир малда дагы мен да ушинтип иштечүмүн. Мына азыркы балдар деле ушундай депчи. Ошентип жүрүп анан баягы кесибиңди сүйсөң, жакшы көрсөң, анан чыдайт экенсиң да. Канча суукта иштедик, канча суукта тоңуп, колдору үзүшүп, чыдабай калган учурлар да болду. Бирок милдет деген милдет да. Бирок Алтынбек Дурусбекович, сиз ошондо жаңы жумушка кирип жатканда биздин энергетикалык тармак салыштырмалуу жакшы эле абалда болчу да. Эми бизде баягы жетишсиз, анан аба эме мал менен өчүрүү, анан үнөмдөгүлө дегендей көйгөй жок болуш керек. Анан баягы кризис 2008-2009 жылдары башталбадыбы? Туура айттыңыз. Биз эми жаңы кирген маалда бул андай түшүнүк жок болчу. Баягы жетишпей атат, анан электр энергия аздык кылып атат, анан кечинде ушундай болуп атат, анан эртең менен мындай болуп атат деген азыркындай учурлар жок болчу. Ошол маалда эми азыр ойлоп көрсөм, ошол маалда эмне үчүн жок болчу десек, электр энергия болгон керектөө деле анчалык жогорку деңгээлде болчу эмес экен ошол маалдачы. Башкача айтканда баягы көп электр энергия керек деген завод, фабрикалар, чоң ишканалар көп деле болгон эмес экен да. Бир жагынан, экинчи жагынан ал маалда баягы бүгүн деле айтып атпайлыбы, биз эскиден келаткан жабдууларыбыз деп. Ал эми 26 жыл мурунку болуп аткан жабдуулар болуп атпайбы? Ал маалда Союз маалындагы жабдуулар деле эскилиги жетти деп айткандан алыс болчу да. Эми 26 жыл мурун жарым кылымдын жарымы болуп атат. Анда деген жабдуулар деле жаңы эле болчу да. Эми мындай бир моменттер болгон, запчастарыбыз жетишпеген малдарды да көргөнбүз. Ачык айтыш керек. Ал маалда бир учурларда ушул запчасть сатып алышта проблемага түшүп, энергия системада да бир ушундай акыбалдарда иштегенбиз. Бул учурлардан азыр суроо берсеңиз, мен кайра эстеп баштадым да. Башында биз запчасттарды алганга дагы кыйынчылыктар болгон. Азыркы менен салыштырганда, мен жабдуу тарабынан салыштыра турган болсом, азыр складка кирип карасаңыз, ар бир ресте же болбосо пестердин складына кирсек, полкаларда запчасттар толуп турат. Бүгүнкү күндө ачык айталым да, любой реске кирсеңиз резерв запчасттар бар. Ал маалда запчаста жок болчу, кыйынчылык болчу бирок. Биринчи жагы, экинчи жагынан ал маалда акча дагы ушундай тартыштык болгонбу, биз деген айлык деген аябай проблема болчу ал маалда, айлык алыш дегенчи. Мен эсимде биринчи кирген накладым 720 сом болду, же 620, же 720 сом болчу. Бирок биз айлап айлык алчу эмеспиз. 5-6 айлап айлык алчу эмеспиз. 1 жылдап айлык алчу эмеспиз. Болгону аванс алып жүрчүк да. Ошого дагы кайрылык кылып иштегенбиз. Азыр айтсаңыз эстеп кеттим. Ушундай учурлар да болгон. Чынын айтыш керек бул дагычы. Себеби көптөн бери иштегендер, мени угуп отургандар бул баардык өзүнүн мурунку эмесин эстешет. Бул 2000-жылдары энергия системада деле акыбал оор болгон. Өнүгүү тармагында деле баягы кризистин башталган учуру. Ошол башталган учур экен, чын айтсакчы. Биз баягы 90-жылдардан кийин мына 2000-жылдарда особенно баягы көп учурларда энергетиктерде да ушундай акыбалдар болгон, ачык айтыш керек. Себеби тартышчылык болду да. Аны өз колубуз менен көрдүк, көзүбүз менен көрдүк, денебиз менен сездик. Ошол нерселердин баардыгын убагында өткөрдүк, бирок чынын айтыш керек. Бирок ошол энергетикалык кризис күчөп атып аябай сазга батып калбадыбы? Анан эмне үчүн ушу 20 жылдан бери
кризистен чыга албай атат? Анан буну ар жагын карап көрүш керек да. Биринчиден ошол маалда мен башында айткандай баягы электр энергия болгон керектөөн анчалык деңгээлде жогору өспөптүр. Бул биринчиден. Экинчиден система ошол маалда такыр каралбай калды десек, анда мен калпычы болуп калам. Себеби ар бир жылдын убагында баары системаны электр энергия элге жеткизилип атты да. Канчалык деңгээлде, кандай болду, бул экинчи маселе. Бирок ошолна мен өзүм иштеген баштап айтайын, 2000-жылдан бери такыр свет берилбей калып же такыр өчүп калган учурлар деле аз болду да. Бирок туура ал маалдарда айылдарда өчүп калса бир күндө бир суткалап туруп калган учурлар болгон. Андан моюн калыш керек. Бирок ошол маалда акырындан жылдырып отурса деле жакшы болмок экен деп ойлойм да. Энергия системаны жаңылоо тарабынан бул технический жагынан көп көңүл бурулбай калган учурлар болгон, аны ачык айтыш керек. Бул деле эми ол балында биз түшүнчү эмеспиз, эми эмне себептен көңүл бурулбай атат же болбосо эмне себептен мындай ремонттарды кыла албай атабыз, эмне себептен запчасттар жок болуп атат. Биз эми анчалык деңгээлде ойлонгон эмеспиз да. Бизге алып берсе ошонун баарын жасачык, анан жок болсо жок экен деп ойлончук да. Азыркы көз караш менен артка түрө турган болсок, ошол маалда деле көрсө ошол маалда баягы энергетика кризиске акырын бараткан учурубуз экен да. Алдыга жыл албай эле турган ордубузда эле турбастан кээ бир учурларда артка барган учурларыбыз да болгон экен да көрсө. Бул эми акыркы жылдарда ачык айтыш керек. Акыркы жылдарда мен ойлойм ошол маалда деле бир кандайдыр бир башкаруу жолунда бир өзгөчөлүктөр болсо же болбосо кандайдыр бир энергетика тармагына өзгөчө көңүлдөр бурулса, ошол учурда деле биз азыркы жетишпей атат деген генерацияларды, жетишпей атат деген таңкыстыктарды ошол маалдарда баштаган болсок, бүгүнкү күндө бул маселе болчу да эмес экен да. Аны эми азыр отуруп алып, азыр ошону көрүп анализ кылып атабыз да. Аз-аздан болсо дагы эми бул маселе эч качан 1 жылда, 2 жылда, керек болсо 3 жыл, 4 жыл, 5 жылда чечилчү маселе эмес да. Мунун баардыгы чогулду да, сиз айтмакчычы. Экономикабыз бир тарабынан кетти, алдыны көздө акырын жылды дагы биздин система башкача айтканда артка кетпесе дагы ордуна туруп калды да. Бир кандайдыр бир мезгилге чейин ордуна туруп калган учур болду да. Ошон үчүн азыркы дисбаланс ошодон келип атат да. Бүгүнкү күндө экономикабыз асманга учуп атат да, биз кууп жетпей атабыз. Маселе ошол жактан эле башталган экен да көрсө. Башың менен жер кассаң да чыга албай турган учур болуп атат да. Ушундай салыштырма жер ушундай болуп калып атат да. Колуңдагы нерсени билип турасың, сезип турасың, бирок оңдой албайсың. Же болбосо оңдогонго бир жардам күтө албайсың да. Же болбосо бүгүн болбойт, эртең же болбосо бүрсү күнү дегендей нерсе болуп атат да. Жетишпейсиң. Бүгүн биздин системабыздагы аракет аябай сонун болуп атат. Багыттар бар, чечимдер бар. Мен айтып атпаймынбы, президентибиз өзү бизге сонун шарттарды түзүп берип атат. Өнүктүрүш керек, буларды алдыга жылдырыш керек, баардык жагынан шарт түзүп берип атат. Бирок ачык айтыш керек, убакыт жетишпей атат ошонучу. Чоң проекттерди, долбоорлорду жөнүндө сөз болуп атат, башкалар жөнүндө сөз болуп атат. Колубузда убакыт биздин зависит этпеген эмелер бар экен да. Убакыт деген эң деген кымбат нерсе турбайбы? Азыр убактыбыз биз үчүн ошону тез аткарганга мүмкүнчүлүк болбой атат да. Ордубузда мындай караганда чуркап баратасың, бирок ордуңда жылбай аткандай сезим пайда болуп калып атат да. Чуркагың келип атат, билесиң, сен чуркашың керек. Чуркабасаң артыңдан проблеманы кууп келет, сен алдыраак эртең марага жетишиң керек. Ошондо гана сени ийгилик жаралат. Муну сезип турасың, жүрөгүң менен сезип турасың, сезимиң менен сезип турасың, жаныңдагы командаң, жаңы чоң иштеген баардыгы сезип турат. Бирок убакыт бизге жетпей атат да. Мен ойлойм ушул убакыт деген маселе бул эми бул мыйзамчыл ченемдүү нерсе, бирок убакыт деп отура бербестен аз-аздан болсо дагы кадам таштап, ары таштап, чуркаганга жарабасак дагы кадам таштап отуп бул маселени биз чечишибиз керек го деп ойлойм да. Менде мындай суроо жаралат да, балким мен туура эмес ойлонуп турмун да. Мисалы үчүн бизде бир завод курулган атат. Же болбосо 2 завод. Неге ошону менен кошо жанына бир чакан кез дароо салынбайт да? Биз мындай экөөнү чогуу алып кетсе болбойбу? Сурооңуз бир жагынан алып караганда туура суроо болуп атат. Эми экинчи жагынан караганда баягы технический возможностторуна карайбыз да. Бул жагынан алып караганда туура айтасыз. Завод, фабрикалар бир ыңгайлуу шарты бар жерде салынат да. Анын жанында чакан кести кура койгонго бизде мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн. Кандай багытта? Мүмкүнчүлүк дегенде ошол жерде чакан кести курганга суунун створу болбой калышы мүмкүн. Ошого багытталган ыңгайлуу шарты болбой калышы мүмкүн. Анан бир жагынан, экинчи жагынан эми чакан кестерде деле баягы суу деген бул аз көлөмдөгү чакан кес жөнүндө сөз болуп атат да. Аз көлөмдө болгондон кийин бул суунун агымы жыл бою бирдей болбойт да.
Жайында суу жакшы болгон маалда көп электр энергиясын иштеп чыгат, баягы оптималдуу же болбосо коюлган көлөмдөгү кубаттуулукта электр энергиясын иштеп чыккан мүмкүнчүлүк болот. Ал эми кыш келгенде суу тартылат да, бул деген жаратылыштын мыйзам ченемдүүлүгү да. Суу тартылганда ошол көлөмдөгү коюлган жабдуулар бар болсо дагы көлөмдөгү электр энергияны иштеп чыга албайт. Бул ошон үчүн жыл бою алып караганда завод, фабрикаларга электр энергиясы жыл бою керек да. Сезонуна карабайт да. Ал деген кышында, жазында, жайында бардык маалда бирдей иштеш керек да. Ал багыт боюнча кичине ошончо артта калып калып атабыз. Анан азыркы учурда чынын айтыш керек, мына курулуштар, соц объекттер, мектептер, садиктер, үйлөр, завод, фабрикалар кээ бир убакта карасаңыз байкап атабыз баарыбыз эле. Баягы коз карындай болуп эле аябай тез курулуп атат. Чын айтыш керек, муну моюнга алыш керек. Бир жагынан суктанасың, чын айткандачы. Бир жылдын ичинде куруп койгон учурлар болуп атат. Биз деген ГЭСти же болбосо аны бир жылда куруп бере албайт экенбиз да. Вот маселенин баары ушунда болуп атпайбы? Ал эми чоң ГЭСтерди курганга болсо, аны баштап, документациясын карап, проектин түзүп, теолор түзүп, антиментип атып, жок эле дегенде 7, 8, 9, 10 жылга чейин убакыт керек болот экен да. Ошон үчүн бүгүнкү күндүн маселеси башташ керек болуп атпайбы? Эң негизгиси башташ керек. Күтүп отура бербесең же болбосо ушундай болуп калды деп отура берсек, айлар жок, отура беребиз анда. Бүгүн чечим бар. Мен дагы айтып атам. Финансылык тараптан дагы, башка тараптан дагы өкмөттүк колдоо бар. Жогору жактан аябай чоң колдоо берип атат энергия системага. Сунушуңарды бергиле. Кандай сунушуң бар? Кантип чечип чыксак болот? Кантип тездетсек болот? Анан акча каражатына бардык тараптан жардам беребиз деген жакшы шарттар түзүлүп атат, ачык айтыш керек. Энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режими киргизилбеди беле? Быйыл жыл соңунда аяктайт да. Бул режим силерге эмне берди? Бул режимдин негизги максаты ал жерде да жазылган, генерацияны көбөйтүү максатында. Ыкчам чечимдерди кабыл алыш үчүн. Ошо генерация дегенде бул ГЭСтерди куруу да. ГЭСтерди куруш үчүн, ыкчам чечим кабыл алыш үчүн бизге берилген режим болчу да. Анын ичинде бир эле ГЭСтер эмес, андан сырткары акыркы маалдарда биз экинчи багыт боюнча дагы көп жумуштарды жасап атабыз. ВИЭ боюнча, күн нурунан электр иштеп чыгуу боюнча, шамалдан электр иштеп чыгуу боюнча, станциялар куруу боюнча дагы экинчи багыт боюнча да жумуш алып барып атпайлыбы? Анын максаты, режимдин максаты ошол. Эми аны куруш үчүн жери маселеси бар, башка маселеси бар, мамлекеттик жергиликтүү бийлик менен макулдашуу жолдору бар, мамлекеттик органдар менен макулдашуу жолдору бар. Целый процедура деген толтура процедурасы бар да. Ошол процедураларды жеңилдетип, керек болсо айлап, жылдап жүрбөстөн күн санап ушундай чечимдерди чыгарганга шарт түзүлгөн бир чечим болчу да. Чоң укук да. Ушундай укук берилген. Ошол маалда министрге ошончолук деңгээлде укук берилген. Керек болсо областка чыгып, керек болсо ар бир областтын зам губернаторлорун, акимдерди эгер ошол нерсеге тоскоолдук берип турган болсо, сунуш берип алып салганга чейин чоң укук берилген да. Ачык айткандачы, бул деген чоң укук, бул чоң чечим болгон. Мен баягы сөздүн башында кайра айтып атпаймынбы, президентибиз өзү колдоду деген. Бул ушул колдоонун бир багыты ушул болуп атат. Колубузга шарттуу түзүп берип атат. Только вперед, тездеткиле, жасагыла. Ачык айтыш керек, эми жумуштар жасалды. Бирок жеткиликтүү деңгээлде генерацияны кууп жете албай калдык. Көп жумуштар баягы күн нуру боюнча дагы, башка проекттер боюнча дагы инвесторлор менен көп жумуштар жасалып атты. Чын айтыш керек. Жасалды, көп багыт боюнча жумуш алып барылды, бирок ошол жеткиликтүү деңгээлде болбой калгандыгы үчүн ошо режимдин ичинде максатыбыз 100% аткарылды деп айта албайм, бирок 50%дан жогору, 60-70%га чейин өзүнүн максатына жете алды. Ал эми 100%га чын айтыш керек, жете алган жокпуз, жетсек биз азыркы күндө көйгөй жок болмок болчу деген маанеде. Анан кайра айтып атам, бирок ошол эле учурда биринчи кадам, экинчи кадамдар ташталып калды да. 3 жылдын ичинде биз генерациядан толугу менен генерация кылып же болбосо ГЭСтерди куруп койгонго бизде чын айтканда 3 жылдын ичинде, кыска мөөнөттүн ичинде бүтүрүп салыш деген дагы бул оор маселе болчу да. Жок дегенде эрте башташ керек болчу. Ошол жөнүндө багы жумуштар алып барылды да. Ошол маалда башталган жумуштар мына эми жемишин бүгүн бере баштады. 1 жыл, 2 жыл кечиккен болсок дагы, бирок ошолордун жемишин көрүп атабыз. Же болбосо азыр ошол башталган жумуштар этегине чыгып атат да. Энергетика тармагы дегенде эл баягы бир учурда энергетика тармагында маселелер саясатташып кетпедиби? Элиңдин эки эле нерсе түшүнөт да дароочу. Биринчиси
электр энергия өчүрүүлөр, экинчиси тармактагы коррупция да. Биринчи өчүрүүлөр жөнүндө сурагым келип атат. Жылда кыш жакындаганда министрлер айтат, быйыл электр жарыгын өчүрүлбөйт. Бул сөздүн күчү жоголуп бараткандай да, эл ишенбей деле калды. Анткени кышты кой, жайда да өчүп атат да. Азыр мисалы үчүн бизге аябай көп арыздануулар келип атат. Күнүнө өчөт депчи. Сиз баягы авариялык же болбосо оңдоо иштери десеңиз, жумалап өчкөн болбойт да. Бул биринчи ошол Бул баягы жашыруун түрдө үнөмдүү эмеспи? Жок, мен мындай жооп берейин. Сиздин жагы өчүрлөр болуп атат дегениңизге, жумалап дегенде бул мындай да. Мен өзүм ошол учурдан өзүм иштеп келгем да. Мен билем кайсы жабдууну канча күндүн ичинде ремонт кылат, кандай жол менен ремонт кылынат. Биз баардык жабдуулар ремонт кылганда сөзсүз түрдө өчүрүү жолу менен жасайбыз. Бул жерде ошол подстанциянын ичинде включателдери бар, трансформаторлору бар, жабдуу деген толтура. Анын баардыгынан бир өчүрүп туруп эле бир күндө же 2 күндө жасап коюп аткан нерсе эмес да. Ар биринин өзүнүн нормасы бар. Канча убакыт кетет, бул баардыгы эсептелип, анан кийин биз бизнес планга киргизип атканда ар бир оборудованияны, ар бир жабдууду ремонт кылганга канча убакыт кетет, канча киши, канча саат иштеш керек дегенге чейин эсептейбиз. Биз жөн эле өчүрүп алып туруп жата бергиле, же болбосо өчүрүп алып туруп тура берсин деген мындай багыт менен иш алып барбайбыз. Муну ачык айтып коюш керек. Себеби жайында канчалык деңгээлде ремонтторубузду толук жыйнап бүтүрүп алган болсо, кышында тынчыраак отура алабыз. Биздин эң негизги маселебиз ошол да. Жөндөн жөн өчүрүү деген андай түшүнүк болбош керек. Сөзсүз түрдө мерчемделген, сөзсүз түрдө каралган гана ремонтторду жүргүзө алабыз. Биз башка нерсени ремонттобостон өчүрүп койсок, анын үстүнөн биз кайра өзүбүз контрольный да, надзорный органдарыбыз бар, өзүбүздүн министерстводо. Аны да жөнөтүп, чын эле ушул жумушту жасап атабы, же сиз айткандай өчүрүп коюп эле жан баштап жатабы, же жөн эле өчүрүп коюп, эрте бүтүрүп коюп, кечке жандырып отурушабы. Булар боюнча дагы көзөмөлдөйбүз. Туура үнөмдөө деген сөздү биз өзүбүз дайым колдонуп атабыз. Себеби бүгүнкү күндүн маселеси жагдай ушундай бар. Баягы сөз бар эмеспи? Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат деген кыргызда бир сөз менен бары жогун эле түшүндүрүп коет да. Анан биз бүгүнкү күндө үнөмдөбөсөк, чындыгында таңкыстык бар экенин ачык айтпасак, элге түз жеткизип, анан эл менен биргеликте жумуш алып барып, элге дагы түшүндүрүү ишин жүргүзүп, эл дагы бизге энергетиктер дагы туура көз караш менен карашын кааласак, биз бардык нерсени ачык айкын айтышыбыз керек. Мен өзүмдүн принцибим да ошондой. Анан кийин ачык айтып коюп эч нерсе кылбай койду деген сөз эмес бул. Ачык айтып кой дегенде ачык айтып, бирок ошонун жасалуу жолдорун дагы, жылдыруу жолдорун дагы сөзсүз түрдө биз карайбыз. Бул биздин милдетибиз. Ал эми ремонттор өчпөй деген сөзгө туура эле биз деген өчпөй деген сөздү биздин жасап аткан жумуштарыбыздын анализинен беребиз да. Мына бүгүнкү күндө ремонттун компания жүрүп аткан маалда ар бир республика боюнча бүт линияларыбызда көмөкчү дондордо алмаштыра турган жерде алмаштырып, көтөрүлө турган жерден көтөрүлүп, жаңылай турган жерден жаңылап, план боюнча жумуштарды аткардык да. Бул былтыркы жылы кышында кайсы жерлерде проблема болсо, быйыл ошол жерлерди жасайбыз да. Негизги принцип ошондой. Анан ошолордун баарын жасап аткандан кийин биз билебиз, что бул ремонттон өткөн жабдуубуз кийинки жылга чейин эч кандай маселеси жок, иштеп бере алат. Ошон үчүн биз ошого таянып өчпөйт дейбиз да. Ал эми эмне себептен өчүп атат деген суроо болуп атат да. Туура айтып атасыз. Бул ачык айтканда биз таңкыстык деп атканда бизде деген Министерство энергетикада чоң ведомстволор бар да. Бирөөсү электрический станция деген акционерлик коомубуз бар, экинчиси Кыргызстан улуттук электр тармактары, анан чакан КЭС дегендерибиз бар. Жалпак тили менен айтканда электростанция электроэнергияны иштеп чыгат. ГЭСтер аларга карайт. Иштеп чыккан электроэнергияны Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасы ГЭСтен баштап ар бир үйгө чейин, абонентке чейин жеткирип берүү кызматын бул компания жасайт. Эки компаниянын өзүнүн милдеттери бар, ошондой эле жасаган жумуштары бар. Ошол жасаган жумуштарынан жараша кышында кандай проблема болот, биз ошону айтабыз. Ал эми бул өчүп атканы же болбосо авариялык өчүрүүлөр эми өзүңүз билесиз да, бул деген техника, андан эч ким страховка боло албайт го дейм да. Жаңы машина деле жүрүп бараткан жеринен өчүп калып атат, ал деле бузулуп калып атат. Ал эми техника ушундай учурлар болуп калса, авариялык учур болот. Анда это неизбежно. Бирок биз авариялык учурда өчүп калганда бизде кышында усиленный режим менен иштейбиз дагы. Кайсы жерде авариялык учурлар болсо, ыкчам түрдө бригадаларыбыз бар, тез дефекттерди устранить этип, тезирээк электр энергия бергенге аракет кылабыз. Ал эми жылдан жылга эле былтыркы случайларда мисалы үчүн айта турган болсок, кечке маал, анан таңга маал, баягы таңкыстыктан кээ бир учурларда жабдууларыбыз көтөрө албай калып, анан ушундай мероприятиялар жүргүзөбүз деп элге түшүндүрүүлөр жүргүзүп атпайлыбы? Бул мындайча айтканда
мындай сөз менен түшүндүрсөм, казанда болсо чөмүчкө чыгат деген сөз бар, билебиз. Кыргызда ушундай сөз бар. Эгер казанында бир нерсе болсо, анан чөмүч менен суусаң чыгат да. Казанда жок болсо 100 жолу казысаң да эч нерсе чыкпайт. А бизде генерация маселеси, ачык айтып атам. Генерация кубаттуулук жетишпей атат. Генерация дегенде иштеп чыккан электроэнергиябызга караганда керектөөбүз жогорок туруп атат. Ошон үчүн ортодогу аралык бизге көйгөй жаралып атат да. Ортодогу цифра бар үчүн бизде көйгөй жаралып, биздин гэстерибиз канчалык деңгээлде жүктү 100% желкесинен көтөрүп иштесе дагы андан жогору көтөрө албайт да. Андан жогору нагрузка берсең, жабдуулар бузулат, гэстер иштен чыгат, андан чоң көйгөй пайда болот да. Ошон үчүн баягы установленная мощность дегендер бар да, ошол чейин толук иштегенге, ошол иштеп чыккан электроэнергияны толугу менен элге жеткизгенге даярдык көрөбүз биз. Андан ашыкчасы биздин көйгөйүбүз ошондо маселе. Ошон үчүн импорт кылып алып келип атабыз, электроэнергияны сырткы мамлекет, кошуна мамлекеттерден алып келип атабыз. Кубаттуулук деген бул мындай кечке мал, анан таңга мал, баягы час пик деген түшүнүк бар да бизде энергетиктерде. Ошол малды сөзсүз ошол малда элдин баары жумуштан келет дагы электроэнергияны көбүрөөк колдонот. Эрте мененки малда элдин баары жумушка даярданып атат дагы, балдар мектепке даярданат дагы, ошол малда электроэнергияны көбүрөөк колдонот дагы. Керектөөбүз баягы иштеп чыккан электроэнергиябызга караганда керектөө көп болгондо ушул маселе пайда болуп калып атат да. Ошон үчүн бизде ушундай ситуация болуп калат. Анан биз өчпөйт, биздин жабдуулар чыдайт дегенибиз толугу менен иштеп чыккан электроэнергияны биз өзүбүз бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинде гэстерде иштеп чыккан электроэнергияны жеткизиш үчүн бизде мүмкүнчүлүк бар деп ошону айтабыз да. Элди туура түшүнөбүз, бул элдин маселеси эмес, бул элдин проблема эмес, ачык айтканда. Каяктан алып келесиң, сен генерацияң жетишип атабы, жетишпей атабы, биздин милдетибиз электроэнергия менен толук камсыз кылыш. Биз ушул багыт боюнча да жумуштар жүргүзүп атабыз. Мен башында да айтып кеттим. Көп убакыт талап кылынып атат, ачык айтыш керек. Мен азыр эми бул жумушка келгенде деле келе калуу эле мен деле сыйкырчы эмесмин. Бүгүн келдим, эртең жакшы болуп кетет дегенден алысмын. Мен өзүм дагы технический направление менен иштеген кишимин, баардыгын көзүм менен көрүп турам, мээ менен сезип турам. Анан кантип кылыш керек экенин, жолдорун табыш биздин милдет. Бирок сөзсүз түрдө кайрылуу убакытка келип такалабыз да. Эми сиз бул тармакта коен жатагына чейин билгениңиз, балким жардам берип маселе чечилет деп ишенип атабыз да. Дароо экинчи суроомду узаткым келип атат, жана башын баштадым эле. Тармактагы коррупция. Бул жакта тармакта коррупция жок деп айтсаңыз азыр эч ким ишенбейт да. Анткени буга чейин бир нече министрлер камалган, анан буга чейинки бир министрдин арал сатып алганы дагы баягы тармакка аябай күбө жаап койбодубу? Туура айттыңыз. Мен азыр туруп алып эле жок, биз кыйраттыгынан бизде пактадай акпыз десем, карандай калып сүйлөгөн болом. Системада мындай учурлар көп катталды, чын айтыш керек. Буга чейинки учурларда көбүрөөк катталды дагы. Жылдан жылга ачык айтканда бул маселе азая баштады. Мунун жолу кантип азайып атат? Биринчиден, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бардык органдар менен биз тыгыз иштешип атабыз. Өзүбүздүн адистерге дагы туура түшүндүрүү жолдорун көп жүргүзүп атабыз. Андан сырткары техникалык жагынан караганда биз акылдуу эсептегичтерди коюп атпайлыбы? Акылдуу эсептегичтерди коюу жолу менен дагы көп ушундай коррупционный рисктерди азайттык. Эмне себептен? Мына сиздин үйүңүздө мисал катары акылдуу эсептегичиңиз бар болсо, акылдуу эсептегич коюлган болсо, биздин адистер сизге барбайт. Ошол эле инспектор, ошол эле контролдор сизге барышка эч кандай кажет жок. Сиз үйдө отуруп алып электроэнергиясын канча иштеттиңиз, канча сомдук иштетсеңиз, канча киловатт иштеттиңиз, сиз үйдө отуруп алып өзүңүз дагы көрө бересиз счетчиңизден. Биз болсо өзүбүздүн базадан эле сиз канча электроэнергияны иштеткениңизди көрүп туруп эле сизге барышыбыз шарт эмес, барып показанияны албайбыз, отурган жерден эле чыгарып туруп, счетту дагы кагаз менен колуңузга алып барбайбыз. Өзүңүз жакшы билесиз, азыр Мой свет деген приложениябыз бар. Ошол эле телефон аркылуу силерге жөнөтүп коюп атабыз. Бул программалардын баардыгын өзүбүздүн адистер иштеп чыккан, бул жагы дагы эсепке алыш керек, аябай жакшы. Анан ошонун негизинде кардар менен биздин адистердин ортосунда контакт жоголду. Контакт жоголду деген сөз ошол рискти азайтып аткандын дагы бир багыты болуп атат да. Биз үчүн аябаганда чоң багыт болду. Бул себеби болуп келген нерсени жок кылыш үчүн билесиз да, бир схеманы жок кылыш үчүн дагы катуу эмгектениш керек, көп чараларды колдонуш керек. Керек болсо ушул жолдон кайтпай аткан адамдарды жазалаш керек. Ар бир адам өзүнүн жасаган туура эмес баскан кадамына жараша жазасын алыш керек. Ошондо гана мен ойлойм бул системадагы коррупция азаят. Бизде дагы ушул багыт боюнча аябай чоң жумуштар жүргүзүлүп атат. Акыркы учурларда мен ойлоп атам, салыштырмалуу айтыш керек да бүт нерсени.
кантип алдыга жылы салыштырмалуу былтыркыдан салыштырмалуу мурдагы жылкы 2-3 жылкыга салыштырмалуу ушундай маселелер буюрса азайып баратат. Бирок бүгүнкү күндө деле анча мынча чыгып калып атат. Бирок чыкканда колдон келишинде тез арада биз ошол маселени чечип, ким ошол нерсеге түздөн түз тиешеси бар адистер болсо өзүнүн жазасын алып, кийинкилерге да таалим тарбия болгудай багытта жумуштарды алып баратабыз. Баягы бир учурда айтылган көмүскө схемалар жоголду беле? Чынын айтсам, бул көмүскө схемалар жөнүндө элдин арасында дайыма айтылып жүрөт да. Ушундай көмүскө схема бар, анан схемалар иштейт деп мен өзүм бул ошол схемада иштеп жүрүп, бул схема ачык айтсам ошол схема кайсы схема экенин өзүм билбейм, ачык айтайын. Кайсы схема жөнүндө сөз болуп атат же болбосо эми азыр угуп аткан адамдар айтышы мүмкүн, кантип эле ушунча жылдан бери ушул схемада аралашып жүр, схеманы түшүнбөсүн. Чын, бул жерде схема дегенде бир кандайдыр бир өзгөчөлүктөр же мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтылып аткан болушу мүмкүн. Бирок мен өзүм кирип ошол схеманы түшүнүп же болбосо ошого аралашып көрбөгөн үчүн мен муну айта албайм, ачык айтканда. Бирок бул схема дегендин бар экенин баардыгыбыз эле сезип угуп жүрөбүз, элден угуп атабыз, башка жандыктан угуп атабыз, энергетика жөнүндө сөз болгондо элдин көз карашынан угуп атабыз. Анан мен ушул кызматка келип атканда дагы, баягы сүйлөшүүлөр болуп атканда дагы мага эң бирден бир тапшырмалардын бири да ошол болгон. Энергетикада эң алгачкы маселелер деп туруп бүгүнкү күндө көйгөйлөрдү жоюу маселеси. Экинчиси ушул коррупциялык схемалар боюнча, коррупционный жолдор боюнча такыр энергетикада ушундай бир коррупцияга аралашты деген же болбосо ушундай схема бар экен деген түшүнүктү элдин кулагынан такыр жок кыласың деген тапшырма болгон. Мен ойлойм, бул өзүбүз аракет кылып аткандан кийин, система үчүн күйүп аткандан кийин, энергетика үчүн күйүп аткандан кийин бул коюлган тапшырма талаптар туура деп ойлойм. Мен өзүм ошодон баштап министр катары ушул багыт боюнча жумуш алып барам буюрса. Сөзсүз түрдө ортодо кандайдыр бир эгер ушундай учурлар боло турган болсо, аны дагы көрө жатарбыз. Айрымдар ушул көмүскө схеманын бир түрү бөлүштүрүүчү компаниялардын энергетика тармагын аралап кеткени деп айтып жатышат. Анан ушул бөлүштүрүүчү компаниялар боюнча сиздин позицияңызды билгим келет. Анткени быйыл жазда ушул боюнча маселе көтөрүлүп, бөлүштүрүүчү компанияларга импортталган электр энергиясынын тарифинде коебуз дегенде бир ызы чуу чыкпадыбы? Сиздин позиция кандай? Бул көйгөй каяктан чыкты? Бөлүштүрүүчү компания дегенде бул бир маалдарда ортомчу компаниялар деп да айтылып жүрдү да, анын көп көлөмдө болчу, бир 30дан ашык ортомчу компаниялар болчу. Ортомчу деп айтылып калган себеби кээ бир компаниялар бар болчу, өзүнүн эч кандай жасаган жумушу жок же коргон линиясы жок же бир эч кандай сети жок эле бизден алып элге сатып ортомчулук кылчу. Эч кандай сети жок эле. Жана улуттук электр тармактар ишканасы. Улуттук электр тармактар ишканасы менен договор түзүлөт дагы, ошонун негизинде эле элге сатат дагы, ортодо кандайдыр бир маржада отурчу да. Бир учурлар болгон. Ал эми кийин бара булардын баардыгын күрөшүү жолу менен, жакшы сунуштарды берүү жолу менен булардын баардыгы азайды дагы. Азыркы күндө дагы ошол сиз айткан частный компаниялар бар. Алардын көлөмү азайды. Эми бүгүнкү күндүн позиция ушундай болуп атат. Баягы импорттук электр энергияны алардын тарифине да кошобуз деген бирден бир себеп ушундай болчу. Биз эми бүгүнкү күндө улуттук электр тармактары аркылуу өзүбүз импорт кылып атабыз электр энергияны. Анан импорт кылып аткандан кийин ошол компанияларга дагы бул бөлүп бериш керек долясын деген мааниде каралган болчу да. Эми ал жерде любой иштеп аткан эменин ушундай көз караш менен караш керек. Ал дагы баягы бир жагынан алып караганда бир учурларда мамлекет тарабынан ушулар түзүлгөн да. Бул дагы өзүнчө мыйзам чегинде, булар дагы мыйзамдан корголот, бул компаниялар дагычы. Ал эми абал өзгөргөнүнө байланыштуу булар менен дагы ошондой жол менен иш алып барышка туура келет да. Бүгүнкү позиция кандай? Бүгүнкү позиция абал бүгүнкү күндө ушул нерсеге келип такалып атат. Азыр уже мен келгенге чейин бул жумуштар башталган экен. Мен келгенге чейин ошол боюнча эле азыр баратабыз. Себеби бул жеке частный компаниялардын баягы айтканда балансовый стоимосттору жөнүндө сөз болуп атат да. Алардын кайсы жеке компаниянын канчалык деңгээлде, канча финансированияга ылайыкталган, булардын балансовый стоимостуна жабдуулары бар, же болбосо сетте кандай сети бар, кандай көмөкчөрдөн кандай линиялары бар, ушулардын баардыгын эсептеп чыгып, алгачкы бир 3-4 компанияны уже эсептеп чыгылып калган учурга келип калыппыз азыркы күндө. Сатып алды атасыздар. Эми ошону өкмөткө алуу жөнүндө
иш жүргүзүп атабыз да. Бул эми сүйлөшүү жолу менен болуп атат, сөзсүз түрдө мыйзам чегинде, сөзсүз түрдө түшүндүрүү жолдору менен жасап атабыз. Ортодо бири-бирибизге деген мындай эме болбош керек. Эң негизги максат ортодо биздин акыркы абоненттерибизге оорчулук келбеш керек. Кандай чечим болсо дагы ошодон запкы тартпаш керек. Демек, мамлекет жеке бөлүштүрүүчү компаниялардан кызматынан баш тартат десек болобу? Же калабы кайсы бир бөлүгү? Азыр бүгүнкү күндө биздин максат ошол жеке компанияларды акырындан мамлекеттик компанияларга айлантыруу. Анын бунун сүйлөшүү жолу менен ошону айтып атпайбы, мыйзам чегинде сүйлөшүү жолдору менен алардын деле буга чейин кетирген каражаттары аныдан туура түшүнүш керек. Ушундай жолдору менен аларга дагы өтө бир зыян келтирбей тургандай позиция менен алып барып туруп, буюрса бир чоң чечимге келебиз деген ойдомун да. Мамлекет алардын кызматына азыр муктаж эмеспи? Эгер алар баягы рыноктон дейбизби чыгып калса, мамлекет аксап калбайбы? Жок, мындай түшүнүш керек да. Мен азыр айтып атпайбымбы, булардын да өзүнүн курган линиялары бар да. Бир учурларда булардан подстанцияга колдо линия тартты, элге электр энергиясын берди, кандайдыр бир чоң абоненттерге электр энергиясын берди, затратты кылды, линия ошолордо турат азыр бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мамлекет тарапта же болбосо зыян тартып калбайбы дегенге мен жооп берип атам да. Бул ошол жабдууларды, линияларды баардыгын биз мамлекетке өткөзүп атпайлыбы? Эчтеке өзгөрбөйт, только бир гана ээлик кылганы. Болгону монополист болуп калат дагы, мамлекеттик ишкана менен элге электр энергиясын жеткизе берет. Бул маселе элге эч кандай маани бербеш керек. Эл керек болгон электр энергиясын алыш керек, учурунда алыш керек, анан көйгөй жаралбаш керек. Ошол маселе. Бул компания менен, частный компания менен мамлекеттик компаниянын ортосундагы маселени биз чечишибиз керек. Бир эл аралык уюмдун изилдөөсүндө кыргызстандыктар бул 1 чарчы метрге электр энергиясын 2 эсеге көп колдонот деп чыгыптыр да. Мунун бирден бир себеби катары үйлөр жакшы жылууланган эмес, газдаштыруу начар жүргөн жана эң башкысы электр жарыгына болгон тарифтин төмөндүгү деп негиз келтирилиптир да. Буга кошуласызбы? Бизде ачык айтыш керек, чындыгында электр энергияны колдонуунун маданияты десекпи, кандай десек да, ушул жетишпей атат да. Электр энергия биз айтып атабыз, бир жагынан алып караганда кымбат болуп кетти деп элдер тараптан бул сөздөр да бар. Бирок жалпы эл, мен ойлойм, элдин арасында биз деле аралашып жүрөбүз, элдер менен сүйлөшөбүз. Жалпы элдин көз карашы деле бул багыт боюнча түз көз карашка өткөн да. Себеби өздөрү деле көрүп атат. Көп учурда өзүбүз да байкап калып атабыз. Күндүз эле же керек эмес учурда деле үйдө лампочкалардын күйүп турганын көрөбүз. Бул факт. Ар бир үйдө бар. Аны деген азыр чыга калып кетип атсаң деле бир зданиядан көрүп калышың мүмкүн. Үйгө кирсең үйдө деле керек эмес светиң жанып турган болушу мүмкүн. Мунун бардыгы, мен ойлойм, ушул электр энергияны канчалык иштетсе, ошого төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ошого эконом кылышка деле мындай маани бербей аткан учур болгондой сезилип атат да. Ачык айтканда, канча КСти курсак дагы электр энергияны пайдалануу маданиятын дагы чогултуп кетпесек, биз кууп жетпейбиз эч качан. Бул кандай түшүнүк? Сиз туура айттыңыз, баягы мисалы үчүн жеке үйлөр салынып атат, жалпы этажга үйлөр салынып атат, частный компаниялар менен салынып атат. Ошолордо дагы баягы энергия эффективность деген түшүнүк бар да. Ошол түшүнүктү азыраак колдонуп атабыз да. Азыраак колдонуп атабыз. Же болбосо үйдү салып атабыз дагы жылуулук тарабын азыраак нормативке баш ийбегендей кылып коюп атабыз. Салынган үйлөрүбүз же болбосо эмелерибизди жылытууга көбүрөөк электр энергиясын сактап жылытууга акылга алып келип атабыз да. Же болбосо категориялар, ошо ремонт болуп атканда, жаңы үйлөрдү салып атканда, жаңы талаптарга, энергия эффективностька туура келе турган талаптар боюнча курулбай аткан учурлар дагы чын айтканда бар да. Ошолордун негизинен дагы электр энергияны көп иштеп калып атабыз. Бул маселе боюнча биз дагы өзүбүзчө анализдерди жүргүзүп көрүп атабыз. Бул энергия эффективность жана энергия сбережение деген түшүнүктөрдү мен кайра эмне үчүн айтып атам? Бул генерациянын бир бөлүгү деп атасак жаңылбайбыз да. Генерациянын, КСтерди куруунун бир бөлүгү десек туура болот да. Бири-биринен бөлбөй карашыбыз керек да. Эмнеге себептен? Себеп дегенде генерация жаңы КСтерди куруп атабыз. Жаңы КСтерди кура берели, көбөйтө берели кубаттуулукту. Электр энергияга болгон талапты андан да жогорулата берели. Качан биз бири-бирине баланс келтиребиз? Биз деген ошол учурда бул менен кошо эле энергия эффективность, энергия сбережение деген түшүнүктү чогултуп кетишибиз керек да. Бүгүнкү күндө бул маселе боюнча дагы мен келгенден баштап да буга чейин да биз дайым
алып барчык бул боюнча дагы. Эми жеткиликтүү деңгээлде бул маселеге дагы көңүл буруш керек болуп атат. Буга дагы акча каражаттар керек болуп атат, туура түшүнөбүз. Бирок сөзсүз түрдө бул багыт боюнча да жумуш алып барбасак, биз баягы керектөө менен генерациянын ортосундагы балансты сактай албай калабыз да. Аз-аздан болсо дагы элде бул түшүнүктөр пайда болду. Да. Керек эмес электр энергиясын өчүрүп туруш керек, же болбосо көчөдөгү күндүзгү жарыктандырууну өчүрүп туруш керек. Акыркы маалдарда элдерде ушундай нерсе пайда болду. Мен бир эмени айтып кетейин. Мен өзүм дагы как раз бир эки жылда болуп аткан окуя бул. Баягы светтерди өчүрөйлү, иштебеген бөлмөдө свет өчүрүп коелү, үнөмдөйлү деген багыттагы эмелерди биз как раз эмелерден берип баштадык да, телевидениядан берип баштадык, массалык маалымат радиодон берип баштадык. Анан ошол учурда мен өзүмдүн эле неберем бар, неберем дегенде мен кичинекей инимдин балдары. Бул эми айылда жашашат. Анан бир күн айтып алып күлүп атпайбы, анан үйдөн чыгып баратканда свет өчүрбөсө, бир 3 жашар бала свет өчүрүп коюп чыгып кетет дейт. Анан эмне өчүрүп атасың десе, алтын абам айтып атпайбы светти өчүргүлө деп. Карабайсызбы? Чоң адам эмес, бул 3 жаштагы бала телевизордон көрүп ошого түшүнүгү жетип атат да. Бул деген сөз эл деле ошону түшүнүп атат. Анан кээ бирлери ошого уже өтүп атат. Кээ бирлери туура түшүнүү менен кабыл алып атат дагы, ошол нерсени жасап атат. Баягы көчөдө жанып турган эмелер болсо деле тааныштарыбыз деле сүрөткө тартып жөнөтүп учур болуп калды бир убактардачы. Өзүбүздүн балдарыбыз деле сүрөткө тартып жөнөтүп коет. Бул жерде свет жөн эле жанып турат күндүзү. Бул көчөдө мынтип турат деп. Бул деген сөз жалпы баарыбызга кызыктар болгондо көйгөйлөрдүн чечилиш жолу жеңил болот да. Жалпы кызыктар болсо. Анан бул министерство, энергетика министрлиги ушулар жасаш керек, же болбосо өкмөт жасаш керек. Бизге ушинтип алып келип бериш керек деп отура берсек, мен ойлойм, чечилиш керек. Туура, биздин милдет. Бирок деген эл тарабынан дагы ушундай багытта жок дегенде түшүнүү жагынан жардам беришибиз керек да. Эконом жагынан жардам беришибиз керек да. Үнөмдө деген сөз бул сизге электр энергия берилбейт деген сөз эмес. Үнөмдө азыраак колдон. Азыраак дегенде кандай? Керектүү колдон. Ашыкча колдонбой эле кой. Керегин колдон. Сага керек эмеспи? Башка жерге керекпи? Ошолор колдонсун деген эле көз караш болуш керек да. Үнөмдө дегенде эми электр энергиясын үнөмдөгөндө экинчи жагынан акча каражат деле үнөмдөп атпайбы? Үйдө өзүбүз үнөмдөп атабыз да, туурабы? Ашыкча жөндөн акчаны төлөп коюштун эмне кажети бар? Эгер ошол электр энергияны колдонууга кажет жок болсо. Ошон үчүн ушул багытта бир жүрөгүбүз менен сезип, мындай ошого аракет кылып, жалпы мен айтып аткан, мен ушул учурдан пайдаланып ден да айта берем, бул жардам бериш керек, туура түшүнүү менен карагыла деп айта берем. Бул деген жаман сөз эмес. Бул деген болбой калат деген сөз эмес. Бул деген жалпы коом ушуга туура көз караш менен карайлы деген сөз да. Мамлекетибизге жардам берели деген сөз да. Бул бир кишинин же болбосо бир системанын маселеси эмес, жалпы коомдун маселеси, же болбосо жалпы баарыбызга тийиштүү маселе деп түшүнсөк, мен ойлойм, бул көйгөйлөрдү чечүү жолу жеңилирээк, тезирээк болот да. Бизде мындай түшүнүктө эми ушу бир лампочкадан эмне чечилип коюптур деп кое беребиз да, бирок бул чогулуп келип чоң экенин сезбейт да. Сөздүн баары ошондой болуп атпайбы? Туура айттыңыз. Мен эми үйүмдө бир лампочкадан эми гэстин кайсы кубаттуулугу болмок эле деген сөз да. Бирок эми тамчыдан көл куралат деген сөз бар. Тамчыдан. Анан ушул бир эле лампочкадан эртең 2 лампочка болот, кошунаныкы 3 болот, тегиники кошсо 4 болот. Ушинтип атып бир көчөнүкү өзүнчө бир цифраны көрсөтсө, бир райондуку бир цифра, бир шаардыгы бир цифра, бир областтыкы бир цифра. Ушинтип атып эле билинбестен жөн электр энергиясы кетип калып атат да, жөн. Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Үнөмдө дегендин максатыбыз ошол. Ошону туура элден айланса болот. Эл жалпы эл түшүнөт, жалпы эл түшүнүп эле калды, муну билет. Анан кээ бир учурларда кээ бир мындай кандай ой менен айтылып калат, кээ бирде түшүнбөгөн учурлар да болот. Мындай негатив сөздөрдү деле угуп атабыз. Бирок негизинен алып караганда ачык айтыш керек, акыркы бир 2-3 жылдын ичинде мен ойлоп атам, энергетиктер жөнүндө элдин арасында жакшы сөздөр көбөйдү мурдага салыштырмалуу. Эми өзү иштеп келгенбиз, көргөнбүз да. Энергетик десе эле бир баладай эле сезчи да, бизде свет өчөт, анан карабайт, анан минтпейт, анан антпейт. Акыркы жылдарда акырын элдин арасында биз анын баарын сурамайбыз. Өздөрү айтып атат, мына райондун адистери ушундай жумуштарды жасады, силердин монтерлериңер ушуну жасап кетишти. Ой, түнү свет өчүп калды эле, түнү келип жасап кетти, кышка караган жок, жаганга караган жок, жамгырга караган жок, күндүн ысыгына караган жок деп элдер айтып атат. Туура, биздин милдет болгондо эми ошол жасап аткан жумушту көрүп, алкыш айтып койсо же жакшы сөз айтып койсо, тиги иштеп аткан балдарга дагы, анын башкарып аткан бизге дагы өзүнчө бир дем берет да. Көрсө биз элге жакшы эле кызмат кылып атпыз. Эми мындан ары да жакшы кызмат кылайлы деген эме бар да. Анан дагы бир нерсе, свет
дайым үйдө жанып турганда энергетиканы эч ким эстебейт. Мына ойлоп көрсөңүз, сиздин үйүңүздө светиңиз бар, жылуулук бар, телевизоруңуз иштеп атат, холодильнигиңиз иштеп атат, баардыгы телегейиңиз тегиз. А сиз бир да ойлобойсуз энергетиктер жөнүндө. Ачык айткандачы, бул свет каяктан келип атат, ушунун баардыгы каяктан келип атат, оюңуз калбайсыз. Свет өтсүн, 2 секундтун ичинде энергетиктерди сразу эсиңизге аласыз да. Свет өчүп калды, өчө берет, карабайт, иштебейт. Көрдүңүзбү? Жаман сөздү, негативди чыгарыш аябай тез да. Сенин бир айлап, бир күн өчпөсөң, 1 секунд өчпөсөң иштеп аткан электр энергияны эч ким, ой, бул бир айдан бери өчпөй атат деп айткан адамды уктуңузбу, укпайсыз. 1 секунд өчсүнчү, 5 секунд өчүп турсунчу, күндө өчөт. Ар саат сайын өчөт деп сүйлөйбүз да. Угуп эле келе атабыз да, мына өзүңүз эле байкап келаткан болсоңуз керек ушундай сөздөрдү. Бул эми тамаша иретинде айтылып атат, бирок негизгиси да ошондой. Биз бар нерсенин кадырына жетишибиз керек, бар нерсенин. Анан суу өзүбүздүкү, гэстин баары өзүбүздүкү, электр энергия өзүбүздөн чыгат. Анан бизге төлөп атам деп. Мен төлөгөндөн кийин толугу менен бериш керек. Анан электр энергия өзүбүздөн чыккандан кийин арзан болуш керек деген көп звонкий сөздөр айтылат да. Туура, суу өзүбүздүкү. Электр энергия бизден чыгып атат, бирок ошол эле да суу эле биздики. Биз деген электр энергияны иштеп чыгыш үчүн гэстердин оборудованиясы, элге жеткизип келгенге чейинки линияларыбыз, опораларыбыз, трансформаторлорубуз, булардын баардыгы акча каражатын талап кылат да. Анын баардыгы биздин, анын бөлүшү да биздики эмес да. Мунун баардыгы сырттан алып келип сатып алып келип атпайбы? Акча каражаты ушул жака кетет. Азыр өздүк нарк канча болуп атат? Өздүк нарк бул жылдын ар бир айына, сезонуна карап туруп эсептеп чыгабыз. 2 сом 41 тиын, 2 сом 61 тиын ошон. Бирок андан арзан берип атасыңар да элге. Биз эми элге алып караганда 1 сом 64 тиын бул баягы 700 киловаттка чейин берип атабыз, 700 киловаттан жогору 2 сом 94 тиын. Баягы ортодо чоң айырма сакталууда да дагы. Айырма бар. Бир сөз менен айтканда, өздүк баа менен жалпы ортомчо бааны алып карагандан бүгүнкү күндө биз төмөн берип атабыз. Башкача айтканда, бизде электр энергетикада дефицит бар. Электр энергиясы кененчилик заманда ишке ашпаган бир долбоорлор ишке ашып жатат да, анын бири катары мен Баткендин Зардал айылына электр жарыгын бергендин мындай сыймыктануу менен белгилейм да. Анан бул жерде кеп чечкиндүүлүктө эле экенин далилдедиңер да. Туура. Бул Зардалы боюнча сөз болуп калды. Чын айтканда бул чечим болду. Биринчиден президентибиз өзү барып Зардал элин менен жолугушуп, жеринен акыбалын көрүп, анан айтып атпаймынбы, биздин президентибиздин ушундай жакшы характери бар экен. Эл менен жолуккандан кийин элге колунан келишинче жакшылык шарт түзүп бергенге аракет кылып атпайбы? Ал кыйын болобу, акча каражаттуу, бул эми кээ бир учурда мамлекет өзүнүн мойнуна алып коюп атат. Муну мен эмне себептен айтам? Себеби Зардалыга кетирген акча каражатын биз өмүр бою актабайбыз, аны билебиз. Экономика жагын карап айтабыз да, бул азыр биринчи коопсуздук жагын, анан элдин шартын карап атат да. Анан президентибиз өзү барып келгенден кийин көрүп келип анан чогултуп тапшырма берген да, кандай жол менен электр энергиясын алып барса болот. Бул чечим, сиз туура айттыңыз. Туура чечимди кабыл алды. Кыска убакыттын ичинде биз электр энергиясын жеткизип койдук. Өмүрү электр жарыгын көрбөгөн айыл. Анан бул жерде карасаңыз, ошол жерде элге канчалык бир жакшылык тартууладык, нур чачыраттык, жарык чачыратты да. Мунун баардыгы биздин мамлекет башчыбыздын элге шарт түзүп берүү боюнча оюнун түздүгү. Экинчиден, ушул тапшырма берилгенден кийин ошону тагдан аткардык биздин компанияга же болбосо биздин министрлик деп айтайын. Бул экинчи маселе. Бир сөз менен айтканда, кандай маселе болсо да ушуну чечкенге жолу бар экен да. Акча каражаты жок деген маселе болбосун деген сөзгө же келип калдык да. Значит, акча бар. Каражат бар, мүмкүнчүлүк бар мамлекетте. Бул сөз аябай тагдан айтылган сөз. Буюрса, ушул сөздөр айтылган негизги жыйынтыктары мына буквально бир жыл, 2 жылдан кийин деле биздин мүмкүнчүлүктөр дагы мындан да жогору болот деп ойлойм. Азыркы окшогон көйгөйлөрдү ошондо дагы оперативдүү чечкенге бизде мүмкүнчүлүк жаралат да. Зардалдан тышкары деле ошондой учурларды көп жасадык. Өмүрү свет барбаган айылдарга свет алып бардык да. Анын акча каражатын эсептеп отура берсек, биз экономикасын эсептеп отура берсек, анын дагы бир 50 жыл деле барбайт болчу да. Себеби экономиканы эсептегенде биз кетирген затратыбыз канча жылда акталат деп эсептейбиз да. Биз деген стратегияны карап атабыз да. Биз безопасностьты карап атабыз да. Чек араларга жеткизип атабыз электр энергияларды. Бул дагы
баягы президентибиз түз тапшырманы берип атат. Карагыла, безопасность биринчи очередке койгула деген тапшырма бар да. Анан биз акчаны санап отура бере биз бизнесмен эмеспиз да. Ошон үчүн баягы тариф боюнча да сөздөр болуп атканда бул жагын дагы эсепке алышыбыз керек да. Бизчи электр энергиянын баягы аз-аздан инфляцияга карап өсүп атканы түшкөн акча каражаттарын ушул багыттарга көп жумшайбыз да биз. Биз электр энергияны сатып алып үстүнөн пайда көрүп отурчу компаниялардан эмеспиз да. Биз стратегияны карайбыз. Биз коопсуздукту карайбыз. Биз ошол электр энергия менен камсыздоо багытын карайбыз да. Элдин сүйүнгөнү, элдин келечекке болгон үмүтү жанганын көрүп алып эле силер баягы миллиондорго. Ал миллион ошол замат эстен чыкты. Туура айттыңыз. Ошол замат эле. Анан карасаңыз, ошо электр энергиясын бергенден кийин сиз айтканда баягы жаш балдардын отурганын, телевизорду курчап отуруп алып, сүйүнгөндөрүн ичиндеги сүйүнүчүн бөлүшүп бизге айтылган сөздөрүн, ыраазычылыктарын карап отурсаң, өзүңчө эле бир чоң эрдик жасагандай болот экенсиң. Аны көрүп аябай өзүңчө толкунунасың, чын айткандачы. Эми ошону караңыз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө бардык жакта электр энергиясы бар да. Колдо бар алтындын баркы жок деген сөзгө кээде маани берип коюш керек да. Электр энергиясы жок жерге апарсаң, кадырын ошол заматта түшүнөт да, электр энергиянын кадырын. Дайым колдонуп келген жерде, дайым бар жерде ошондой болуш керек деген түшүнүк барбы же болбосо туура. Бул эми мыйзамдуу ченемдүү нерсе, биздин жасап аткан жумушубуз, милдетибиз да ошол. Бирок эми кээ бир учурларда туура түшүнүк менен дагы кабыл алып коюш керек да. Азыр электр энергиясы жете элек айыл кыштактар калдыбы? Барбы? Айыл деген статусу бар жерлерде электр энергиясы жетпеген жер жок. Болушу мүмкүн. Айыл статусун албастан билебиз, азыр кээ бир учурларда жайлоолорго деле элдер барып, азыр мурдагыдай жайлоо болбостон үйлөр салып жашап калган учурлар болуп атпайбы? Бирок айылдык статусу жок жерлер бар да. Бирок үй салып алып атышат. Негизи мыйзамдын чегине караганда бизде азыр жаңы конуштарда, жаңы түзүлүп аткан жерлерде жергиликтүү бийлик камсыз кылыш керек деген мыйзам бар да. Биз электр энергия министрлиги энергетика эмес, жергиликтүү бийлик инфраструктурасын түзүп бериш керек деген мыйзамда ушул каралган. Башкача айтканда, жаңы көчө болобу, жаңы конуш болобу, айыл өкмөт жергиликтүү бийликтин деңгээлинде сиздер электр энергияны жеткиресиз. Биз электр энергияны жеткизип беришибиз керек. Айыл өкмөт, например, ошонун бар инфраструктураны түзүп бериш керек жаңы конушка. Бизге өткөндөн кийин анан биз обслуживание кылып башташыбыз керек. Бирок биз ага карабай атабыз. Биз көп учурларда айыл өкмөттөр менен да биргеликте иштешип, алар жабдууларын алып берсе, биз жумушун жасап, биргеликте бул чечимге барып атабыз. Ошон үчүн баягы айыл статусу бар айыл кыштактарда электр энергиясы жок жер жок азыр. Алтынбек мырза, мен Кыргызстанда жана электр жарыгын уурдачу эле го. Ошол токтоду, жок деп ойлочумун, көрсө токтоптур да. Бу жакында эле УКМК чүйдө бир жетекчиңерди кармады да, электр энергиясын уурдап, жарандарга мыйзамсыз туташтырып берген үчүн системалуу түрдө акча алып турган депчи. Түп тамыры менен калбады дегенден алыспын деген сөздүн башында бир маселенин бири да ушул да. Анан эгер действительно ошол нерсеге теги тарап ошол биздин адисибиз күнөөсү бар болсо, действительно ошол нерсени кылып атканы аныктала турган болсо, чынын айтканда мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартат. Демек бизде урдоо барбы азыр негизи электр? Анан бул жерде башка ситуация. Урдоо деген жок. Себеби бул жерде башка ситуация. Урдоо жолу менен бир дагы 1 киловатт-саат электр энергия текке сыртка чыга албайт биздечи. Аны невозможно. Себеби урдалбайбы азыр? Счетчиктерден эми азыр урдаганда кандай? Урдаганда угуп аткан адамдар да өзү мага макул болот да. Азыр урдагандын кажети жок. Урдайт. Бир жолу урдады, 2 жолу урдады. Анан бир күнү келип текшерип болгондо башка колго түшүп калат атпайбы? Колго түшкөндө комиссия менен барганда урдаган электр энергиясы мисал катары бир 500 сом же 1000 сомдук электр урдаган болсо, бизде мыйзам чегинде актылар түзүлгөндө ошондо нарушение кылган жерлерде эселеп, 10 эселеп төлөй турган жолдор бар да. Кайра эле ашыкча акча төлөп калат атпайбы? Ошон үчүн азайган. 0 болбосо да өтө аз. Биринчиден, экинчи жагы биз баягы акылдуу эсептегичтер жөнүндө сөз кылып атпайлыбы? Бирок ал баарына коюлган эмес. Акылдуу эсептегичтер республика боюнча бүгүнкү күндө 57% айланасына коюлду. Ошо калганы бар да. Бирок калганы бар дегенде биз баягы акылдуу эсептегичтер коюп атканда биринчи электр энергиясын көп колдонгон жерлерге коюп атабыз да. Калгандары дегенде ошол этажка домдор калып атат азыркы күндө. Анан жетпей калган жерлер калып атат. Аларды көзөмөлдөп биз канча электр энергия чыгып атат башынан көрөбүз да. Баланс деген бар бизде. Башында канча электр энергия чыкты да, аягына жеткенге чейин канча электр энергия
кетти. Ошонун ортосуна баланстан чыгарып туруп эле биз билип алабыз. Акылдуу эсептегичтер коюлуп атса дагы анализдеп туруп азыр бизде деген көп тармактуу биз бурдагы счетчиктер менен деле иштешип атабыз да. Чыккан электр энергия менен акыркы электр энергияны суммировать этип эле бул багыт боюнча дагы кайсы жерде ушундай урдоолор болуп атканын билип алсак болот да. Ошондой жолдор менен азайды. Аябай аз. Ушу бир 15 жылдын ар жагы болуш керек. Ачык айтыш керек. Ал маалда кээ бир адамдарда ушундай болчу, төлөп атам десе, сен төлөп атасыңбы дегенге чейин төлөгөн кишиге таң калып караган учурлар болгон. Мен көргөм ушул нерселердичи. Сен төлөп атасыңбы дегендечи. Биз жөн эле минтип коебуз. Ошонун кесепетинен деле кризис болду да. Туура да. Ал учурда жоготуу деп коебуз, бизде жоготуу деген түшүнүк бар. Бул жоготуу эми физикалык закондор менен расмий сөзбү? Бар да, жоготуу болот. Любой жоготуу. Мисалы үчүн сууду агызсаңыз эле арыктын башында канча куб суу акса, арыктын этинегине жеткенге чейин жоготуу болот да. Бир кандайдыр бир куб суу жоголот. Электр энергияда да мыйзам боюнча физикалык закон бул, жоготуу бар. Бирок ончалык деңгээлде болбош керек да жоготуу. Ошол учурда ачык айтам, мен адашып калышым мүмкүн цифралардан. 35-40% деген жоготуулар болгон. Элестетиңиз. Бул 40%, 35 деген азыр ошондой болсо, бул деген башың менен жооп берчү нерсе бул. Мыйзам тегинде жооп берчү нерсе. Азырчы биздин азыр жоготууларыбызды, жалпы жоготууларыбызды биз баягы 0,4 киловаттан 500 киловаттка чейинки жоготууларды алып караганда 17, 16, 15, 14% түшүрүп келатабыз. Көп эмес. Жылдан жок. Бул мен ошон үчүн айтып атам да, бул эсептелген жоготуулар. Бул расчеттор менен чыгып, жоготуулардын баардыгы бул баягы жеткизгенге чейин татылган проводдун, иштеп аткан трансформатор токтоп коебуз. Ошолордун өзүнүн жоготуулары бар да, проценттин ченемдечи. Ошолордун баардыгы биригип келгенде Бул норма. Бул норматив бар. Ошол нормативдеги жоготууларды жылдан жылга азайтып келатабыз. Бул жабдууларды жаңылаган сайын, проводдорду жаңылаган сайын жоготуулар азая баштайт. Биз баягы акылдуу эсептегичти коюп, анан SIP проводдор деп коебуз. Изолированный проводдор таткандан кийин дагы жоготуулар кадимгидей 3%, 4%, 5%га чейин азайды да, артка кетти. Ошонун артынан дагы жоготуунун артынан дагы көп чечимдер чыгып атпайбы? Ошону жоготууларды азайтуу жолу менен дагы энергия системага көп пайда кылчу жумуштар жасасак болот да. Жана коррупция жөнүндө сүйлөшкөндө башка темага өтүп кеттирбиз. Мен суроону берип алайынчы, кайра айланып келип. Коррупция дегенде бир гана көмүскө схемалардан тышкары бизде силердин тармакта инвестор тартууда, тендерлерди өткөрүүдө, анан жок дегенде кадрларды коюуда бар деп айтылып келет да. Кадрларды коюуга да аябай кийлигишерин баягы бир депутаттын аудио жазуусу чыгып кеткенден кийин дагы айгинеленип калбадыбы? Бул багыт боюнча айта турган болсом, эми арабызда баягы 5 кол бир эмес, тең эмес деген сөз бар эмеспи? Учурлар болуп атат, ачык айтыш керек. Учурлар болуп атат, бирок жанагы инвестор тартып келүүдө, инвесторго жардам берүүдө катуу көзөмөл болуп атабыз. Буга чейин да көзөмөл катуу болгон. Азыр себеби президентибиз өзү инвестор жөнүндө сөз айтканда дайым айтат да, инвесторду кудаңы тоскондой тосуп ал дейт. Сен артынан чурка дейт. Инвестор сенин артыңан чуркабасын, инвестордун артынан сен чуркагын дейт. Биздин президентибизде бүт маалымат барат да. Кайсы инвестор, мамлекетибизге келип аткан инвесторлордун эмне жумуш жасап атат, кайсыл деңгээлде жасап атат, эмне көйгөй менен алар ортодо көйгөйлөр пайда болуп калат, булардын баардык маалымат барат. Биз ушундай көз караш менен иштешибиз керек. Мамлекеттин алдында, мамлекет башчыбыздын алдында уят болбогудай иш алып барышыбыз керек да. Ошондо гана сиз айтып аткан баягы ушундай болуп атат го, ушундай деп атат го деген сөздөрдөн арылабыз да. Биз мына ачык айтып коеюн, бул боюнча дагы катуу тапшырма берилген. Катуу бир көзөмөл бар биздечи. Биз дагы жетекчилерге чейин, мен өзүм дагы мына министр болгондон кийин деле бул багыт боюнча аябай катуу сөздөр айтылды. Жетекчилерге дагы жеткиздик. Кадр маселесиби, тендер маселесиби, ошондой инвестор менен иштөө маселеси боюнчабы, эгерде каерде кандайдыр бир учур боло турган болсо, ушундай учурлар боло турган болсо, ар бир жасаган адам биринчиден жооп берет. Мыйзам чегинде жасаган адам. Андан сырткары ошол жасаган кайсы бөлүмдө иштесе, бөлүм башчы, андан сырткары ошол компаниянын жетекчиси ар бириңерге чейин жооп бересиңер дегенге чейин талаптарды койдук да. Керек болсо ошолордун кыймылдары келип
жалпы энергетика системасына, министрликке же болбосо менин дагы аброюма шек келтирүүчү учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошол учур болбош үчүн биз ушундай деңгээлде азыр жумуштарды жүргүзүп атабыз. Түшүндүрүү иштерин айтып атабыз, коллективге айтып атабыз. Ушундай эгер учур пайда боло турган болсо, эч кандай эч нерсе аямай жок. Башка нерсени аясаң болот. Адашып анчамын нерсени турмай кылып алышы мүмкүн. Адам деген адашат. Бирок акча тууралуу, коррупция тууралуу бул шакка адам баласы билбей барып алды деген болбойт да. Кантип билбей барып алышы мүмкүн? Уктап атканда же мынтип атканда болбойт да. Бул деген акыл эси менен түшүнүп туруп ушундай шакка барып атпайбы? Ушундай түшүнүп акыл эси менен барган киши ошого жараша акыл эси менен жооп берсин да. Ошондо гана биз баягынын колун кыркып отуруп азайта алабыз да. Маселе ушунда болуп атпайбы? Тендер, жумушка алууда деле ушундай мамиле. Ошон үчүн айтып атам, баягы мен мисалы үчүн мен мына өзүм жетекчилик кызматта иштеп жүргөндө жумушка алуу боюнча да тендер боюнча дагы ар бир тийиштүү тапшырманы берчимин дагы ар биринен талап кылып алчумун. Бүгүнкү күндө биздин компанияларда ушундай болуп атат. Бирок анча-мынча сөздөр жетип калып атат. Ушундай болуп атат, мындай болуп атат деген сигналдар келип калат. Эми жетекчи болгондон кийин көпчүлүк элдин арасынан баары бирине бири айтылып ушундай учурлар болуп калат. Учур болгондо автоматтык түрдө биз чечимди кабыл алып туруп, экинчи ушундай нерсе кылбай турган жерлерге чейин алып барып атабыз да. Өзүбүз ушул нерсени выявить этип атабыз. Бул схеманы же болбосо коррупцияны бул бир эле органдар выявить этиш керек, же болбосо органдын адамдарынын иши эмес бул. Ар бир жетекчинин өзү сезчү, туюш керек, билиш керек, жоопкерчилик сезип, өзүнүн кол алдында иштегендерге, адистерге талап койсо, мен ойлойм, болушунча бул нерсе кыскарат да. Кызматка келгенде туугандарыңызды, жакындарыңызды жумушка орноштурдуңузбу? Ачык айтып коеюн, мен буга чейин мына азыр министр болуп келгениме аз эле убакыт болду. Мен эч бир тууганымы же болбосо жакынымы жумушка орноштурган жокмун. Буга чейин деле мен жогорку кызматтарда иштеп жүргөм. Ал учурда деле менин жердешим же болбосо менин тууганым деп угуп аткан адамдар болсо же менин коллективим болсо билишет, менде андай характер жок болчу. Мен жумушуна карап, анан кийин бул жактын кулуну же болбосо тиги жактын кулуну же бул жактын деген сезим менде болгон эмес. Мен ушуга сүйүнөм. Бизди ата-энебиз мени ушундай тарбиялаган экенине мен сүйүнөм. Бөлбөйм мен эч качан кишини, меники сеники деп. Иштеген жумушуна жараша, өзүнүн аракетине жараша койгонго аракет кылып иштедим. Туура менин деле ошончо жакындарым бар. Алар деле каалады ушундай нерселер. Бирок мен дайыма айтчумун, керек болгон жардамды мен берейин, сенин мага болгон жардамың ушул нерсени суранбай деп мен көп койчумун да. Азыр деле талап деле ушундай. Мына министр болуп келгенден кийин деле сөзсүз түрдө кадрлуу маселелер каралат. Бул каралыш керек. Бул ар бир адам иштеп атканда кандайдыр бир убакта жакшы иштеши мүмкүн. Анан бир убакыт келгенде өзүн башкача сезип, ошол жумушун жоопкерчилигин сезбей калып, башка мурдагыдай иштей албай калышы мүмкүн. Бул учур бар да. Бул деген мыйзам ченем нерсе. Ал алмашып туруш керек. Алмашканда адистер, ошол адис алмашкан адиске караганда жакшы иштеген кишилерди коюшубуз керек. Ошондо гана элдин арасында, энергетиктердин арасында мен ойлойм, мен тарапка жакшы сөз айтылат. Анан бул өзүнүн досун коюп койду, же тууганын коюп койду, же жакынын коюп койду, анан мунусун коюп койду деген сөздү мен өзүмдүн дарегиме алгым келбейт. Күйүүчү май маселеси азыр күн тартибине чыкты да. Ооба, сиздер баа саясатына жооп бербейсиздер, бирок ошол эле учурда азыр тартыштык жаралбайбы деген коркунуч пайда болду да. Бир эле биздин кыргыз мамлекетинде эмес, дүйнө жүзүндө болуп аткан көйгөйлөрдүн бири болду. Биз эмес, ошол Россия тараптала турган болсок, аларда дагы тартышчылык болуп, сыртка экспортко чыгарууга тыюу салынып, ушундай иш-чаралар жүрүп атпайбы? Дүйнөдө олкусол кабал. Дүйнөдө олкусол кабал. Анан биз Кыргызстан өзүбүздүн күйүүчү майларыбызды толугу менен камсыз кыла албагандан кийин, биз импорт кылып аткандан кийин бул абал бизге андан көбүрөөк билиниш керек. Туура бул ситуация болуп атат. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде мына Адылбек Алешевичтин башчысынын астында вице-премьерлерибиз бар, тийиштүү блокторду караган. Мен өзүмдүн урөөнүмдө, министрликтин урөөнүндө азыркы учурда жумуштуу топтор түзүлгөн. Жумуштуу топтор түзүлүп, ар бир багыт боюнча жумуш алып баратабыз. Башкача айтканда, өкмөттүк деңгээлде сүйлөшүүлөр жүргүздү. Мисалы, Белоруссия менен өкмөттүк деңгээлде сүйлөшүүнү жүргүздү. Вице-премьерибиз барып өзүнүн деңгээлинде сүйлөшүүнү жүргүзүп келди. Эми биз өзүбүздүн деңгээлде механизмдерин иштеп чыгып, Белоруссиядан Кыргызстанга чейин ошол күйүүчү майларды кантип алып келиш жолдорун биз азыр өзүбүз иштеп атабыз, өзүбүздүн деңгээлде. Азыр маселе ачык айтканда Белоруссия менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, көлөмдөрү боюнча макулдашуулар болду. Ал эми азыркы учурда
бизде көлөм биздин бир айлык керектөөбүз бир 60 000 70 000 тонна экен. Бир айлык керектөөбүз. Ошолор боюнча түзүлгөндө ай сайын ушунчадан берип туруу жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп атат да. Азыр эми транзит жолу боюнча маселесин каралып атат. Россия менен бирге, Россиядан келет эми транзит. Мен ойлойм бул багыт боюнча дагы деңгээлибизде сүйлөшүп атабыз. Анан жогорку деңгээлде керек болгон болсо жогорку деңгээлде премьер-министрлердин уровенинде сүйлөшүүлөр болуп атат. Андан сырткары биз баягы кошуна мамлекеттер Казакстан менен сүйлөшүп атабыз, Өзбекстан менен сүйлөшүп атабыз. Казакстан менен сүйлөшкөндө дагы эми расмий түрдө алар тараптан айтылып атат, өздөрүнүн да дефицит болуп аткандыгын, бирок болдон келишинче кайрадан карап чыгып, мүмкүнчүлүгүнө жараша биз менен кызматташууга бара тургандыгы жөнүндө азыркы күндөрдө айтылып атат. Азыр эми бул багыт боюнча да сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ал эми жакын кошмо мамлекеттер эми Өзбекстанда дагы ал тараптан дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, биринчи баягы айтып өтүп кеткендей эле өкмөттүн деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүргүздү. Биз министрлик деңгээлинде ошол механизмдерин иштеп чыгып атабыз азыр. Кытай мамлекети менен дагы көлөм боюнча маселе жок. Азыр ошол квотада баягы канчалык объемдо өткөзүлөт, ошол жөнүндө сөз болуп атат. Буйруса, азыр эми болушунча өкмөт башыбыз өзү, президентибиз өзү көзөмөлгө алып атпайбы бул жагдайдычы. Ошон үчүн болушунча тез арада резервтерге карап туруп, дагы биз келечекте эртеңки 1 ай, 2 ай, 3 айдын ичиндеги резервтерибизди дагы кылып алуу боюнча азыр жакшы жумуш жүрүп атат. Жумасына 2 жолу 3 жолудан биз чогулабыз. Азыр ошол рабочий комиссия состав. Канча сомдон мындай баасы азыр караганда кымбатыраак аласыздар да башка? Эми азыр баасын азыр мынча сом деп айтышка бирок кымбат болот да. Эми сөзсүз түрдө бул эми логикага караганда бүгүнкүгө караганда эртең кымбат болушу туура эле болот го дейм да. Анан азыр маселенин экинчи жагы бар да. Маселе баасында эмес, маселе ошол көлөмдүн бизге келишинде көбүрөөк болуп атат да. Бул жактан позиция ошондой. Биз көлөмдү жеткизип беришибиз керек. Биз деген көлөмдү элге жеткизип, күйүүчү май боюнча көп колдонуучу аябай чоң компаниялар бар, ошолорго жеткизип, мамлекеттик компаниялар бар, ошолорго жеткизип беришибиз керек. Баасы мындай учурда баасы экинчи кезекке түшүш керек да, экинчи орунга түшүш керек. Биринчи керектүү объемду жеткизүү боюнча бат алып барышыбыз керек да. Өзүбүздүн өнөр жайды жандантуу боюнча да бар да. Силерге карайбы ошол? Өзүбүздүн өнөр жайды жандандыруу боюнча бизде Кыргыз нефтегаз бар, жакшы билесиз. Андан сырткары Джунда бар, бул жерде нефтеперерабатывающий заводубуз бар да. Бул багыт боюнча дагы жумуштар жүрүп атат. Аларга да тапшырмалар берилген. Ал жерде сырттан нефть алып келип, иштеп чыгып, анан булардын дагы тапшырмалары. Бирок бул жакын арада эмес, Жок, белгилүү бир көрөмдө бүгүнкү күндө буларда келишимдер түзүлдү. Нефтилер боюнча келишимдер түзүлүп, иш чара жүрүп атат. Эми ошону алып келип, кайра иштеп чыгып, элге жеткизүү боюнча аларга дагы белгилүү бир көрөмдө тапшырмалар берилип атат. Башкача айтканда, буну бүт багыт боюнча иш алып баратабыз азыр. Ошон үчүн баягы президентибиз өзү көзөмөлдө дегеним ошол. Ал кайсыл багыт боюнча чечилсе, ошол багыт боюнча алып келе бермей. Башкача айтканда, азыркы сүйлөшүлгөн мамлекеттердин ичинде кайсынан биринчи чечилсе, ошону алып келе беребиз. Жок, бул жак чечилип калып, жак тототуп коймо деген жок. Кыргыз айтып атат го, көйгөй чачтан көп депчи. Аябай көйгөй көп тармакта. Анан ушул жакты жетектөөгө эмнеге макул болдуңуз? Чынын айтканда, мен туура айттыңыз. Бул кызматка келип атканда, бул системанын ичинде быйылкы жылы особенно былтыркыга караганда көйгөй көбүрөөк экенин билем. Жоон тери менен сезгем, көргөм болуп атканын. Анан бир маселе бар да, баягы мен кылбасам, сен кылбасаң дагы бул нерсени ким аракет жасамак дегендей да. Анан баарыбыз эле көйгөйдү көрүп туруп, кой мен азыр тынчыраак туруп турайын, көйгөй чечилгенден кийин анан ушул кызматка барсам жакшы болмок деген ойдо отурсак, бул жеке кызыкчылык болуп калат. Ал эми азыркы учурда мен азыр ушундай көз караш менен келдим, ушундай аң сезим менен келдим. Мен колуман келишинче аракет кылып, ушул көйгөйлөрдү чечкенге ушунча жылдык опытымды жумшап, ушунча жылдык баягы чогулган баскан жолубузда кандай болгон учурда дагы көп жолдорду басып өттүк, баары ар түрдүү шартта иштедик. Мен ойлойм ушуну болушунча ушул системага өзүм пайдамды тийгизе алсам деген көз караш пайда болуп, анан мен ушул нерсеге макул болдум да. Билип турам, аябай оор. Билип турам, мен эртеңки күндө мындан да оор болушу мүмкүн, мындан дагы башкача ситуация болушу мүмкүн. Бирок жоопкерчиликти сезип, ойлонуп туруп келгенден кийин мен толугу менен аракет кылам. Себеби биринчи мен элдин алдында
ушул кызматка келгенден кийин ушул иштеди, ушул бир кадам болсо дагы алдыга жылдырды деген сөзгө калгым келет. Биринчиси элдин алдында жүзүм жарык болушун карайм. Экинчиден биз президентибиз өзү ишеним көрсөтүп ушул тарапты, ушул тармакты алдыга жылдырганга, баягы иштеген ишин көрүп, башканы көрүп, анан ушул чечимге келип, мени ушул жака жөнөтүп аткандан кийин бул чоң жоопкерчилик. Президентибиз, мен ойлойм, ар бир адамга эле мындай биринчиден мындай мүмкүнчүлүктү бербейт, экинчиден мындай талапты бербейт, үчүнчүдөн ушундай ишенимди бербейт. Ошон үчүн ушунун баардыгын ойлоп көрүп туруп, анан мен ушул нерсеге өзүм кабыл алдым дагы, ушул кадам таштап ушул кызматка келип отурам да. Мен колуман келбей калсачы, кыла албай калышым мүмкүн деген ой сөзсүз болуш керек. Жейт да ал ой. Болуш керек. Ошондо гана дагы аракет кыласың да. Мындай учурда мен бардыгын жайлайм, мен бардыгын кылам, мен кылам дегенден коркуш керек. Себеби мен кылам, мен билем, мен жайлайм дей бергенде бул баягы ситуацияны туура эмес, толук түшүнбөстөн мен бүтүрөм, мен жайлайм дей беришибиз мүмкүн да. Ситуацияны көрүп туруп, мен кыла албай калышым мүмкүн деп чочуп туруп, андан кийин бир кадам таштап результат көрсөтсөң, мен ойлойм бул туура нерсе да. Канча убакытта кризистен чыгара аласыз? Сизге баардык мүмкүнчүлүктү берип атат, акча жок деп айтпагыла деп атат. Кризистен качан чыгат? Эми азыр экөөбүз сүйлөшүп отурган учурда эле буюрса мынча числода же болбосо мынча айда же мынча күндүн ичинде бул маселе чечилип кетет деп айтсам калпчу болуп калышы мүмкүн. Биринчиден. Экинчиден, анан жөн эле ою жок эле келип алган дегенден алыс болушум керек мен, себеби бул жагдайга келип аткандан кийин, көрүп аткандан кийин анализдерди жүргүзүп, Эсеп чотуңуз бар да. Эсеп чоттор бар, сөзсүз түрдө. Мен мисал катары айтып берейинчи, бул министрликке чейин мен Кыргызстан улуттук эле тармактар ишканасында башкы директор болуп иштедим деп айтып атпаймынбы? Ошол жерде 2022 жылы мурда распред компаниялар, бөлүштүрүү компаниялар бар эмес беле, мамлекеттик баягы түндүк электро, түштүк электро, жалал-абад электро, ошол электро, чыгыш электро дегендер бар эмес беле? Ошолордун баардыгын Кыргызстан улуттук эле тармактар ишканасына бириктирдик да. Бириктирип реформа кылдык да. Башкача айтканда, мурда Кыргызстан улуттук эле тармактар ишканасында 2,5 миң адам иштенген болсо, баардыгы бириктиргенден кийин 10,5 миң адам иштеп калды да. Бир компанияда 10,500 адам иштеп калды да. Эми көйгөй ошончо. Проблема ошончо. Ошонун баарын көрүп билип туруп, мен бул должностко келип атканда ушундай сүйлөшүүлөр болгон, мен министрге сүйлөшкөндө айткам. Мен бул компанияны 2 жыл дегенде же 1 жыл дегенде эч нерсе кыла албайм. Мага минимум 3 жыл керек. 3 жылдын ичинде компанияны нольго чыгарып, кичине болсо да алдыга кадам таштатабыз деген план койгом дагы. Мен ушундай ачык айкын сүйлөшүп, мен жумушту баштагам да. Айткандай эле буюрса 2022 кирсем, 2025 жылга чейин 25-тин аягына чейин мен иштедим. Компания буюрса жакшы жагдайга чыкты муну мен любой жерде мактана алам. Себеби бул результат бар. Эл өзү көргөздүк. Биз жаңылануу боюнча дагы, башкасы боюнча дагы, проекттер боюнча дагы бүт багыт боюнча кандай чоң жумуш жасадык. Ага чейин кандай болчу, андан кийин кандай болуп калды, бул уже буга ашыкча фактынын кереги жок. Эл өзүнүн көзү менен көрдү бул нерсени. Ошондой эле мен ойлоп атам, бул жакта деле туура айтып атасыз. Мен өзүмчө бир пландар кылдым да, анан шак эле бир күндүн ичинде же бир айдын ичинде, бир жылдын ичинде болчу маселе эмес бул. Жок эле дегенде бул жерде дагы ушул таңкыстыкты жоюу биринчи маселе ошол болуп атпайбы? Таңкыстыкты жоюу үчүн биз качан гана ошол жок дегенде ГЭСтер жөнүндө сөз болуп атат, алар алысыраак да, көбүрөөк мөөнөттүн ичинде курулат деп. Экинчи багыт боюнча иш алып барабыз деп атабыз, баягы күн нурунан станцияларын куруу боюнча, шамалдан иштеп чыгуу станцияларын куруу боюнча. Биз азыр ушул багытты көбүрөөк колдонобуз, көбүрөөк тездетебиз. Буга чейин да кандай бир кадам, 2 кадам таштап аткан болсок, мындан ары көбүрөөк кадам таштайбыз дагы, ушуну тездеткенге аракет кылышыбыз керек. Андан сырткары кичи ГЭСтерди салуу боюнча дагы ошондо канча жыл керек? Ошентип атып, жок эле дегенде бир 3 жыл керек болуп калат. Жок эле дегенде. Анан президентибиз өзү да айтып атпайбы? Бирок чын президент да туура сөз айтты. Камарата бири ГЭСи, андан кийин бир Казарман каскадына барып дагы мезгил кутушчасы алдында ал жерде да айтылды. Ушул ГЭСтер курулганда толугу менен көйгөй жер алып, андан чечилип, андан сырткары экспорттоочу мамлекетке айланабыз деп. Ошол чоң ГЭСтер курулса, көйгөйлөр толугу менен чечилет. Азыр тармакта канча адам эмгектенет?
жалпы министерстводо энергетикада жалпысынан алып караганда 16 миңге жакын адам иштейт. Сиз былтыр сентябрда министрдин орун басары болуп иштебедиңизби? Министрлик кызматка келгенге чейин 1 ай мурда жумуштан бошотулуптурсуз да. Анан кайра министр болуп келдиңиз. Ошол жерде эмне болуп кетти эле, бир сыры барбы? Бул жерде эч кандай деле сыр жок. Баягы бул жумуш деген биз өзүбүзгө байлап берген жумуш эмес. Бул өкмөттүн жумушу. Мен зам министр болуп иштеп атканда деле биз жумушка келип иштеп атканда кандайдыр бир кызматка келсең, ошол кызматта сен өзүңүн мүмкүнчүлүгүңө жараша, өзүңүн акыл эсиңе жараша жумуш алып барасың. Кандайдыр бир убакыт келгенде бул ар бир жумуштан кетишке дагы күндөр келип калышы мүмкүн. Бул жерде эч кандай саясат жок, же болбосо эч кандай бир караңгы бүдөмүк ойлор жок. Ошол учурда бир ошондой учур болду. Мен жумуштан кетип турганга ушундай шарт болду. Ошон үчүн мен өзүм кеттим жумуштан. Анан 1 айдын ичинде келип калды дегенде, чынын айтсам 1 айдын ичинде өзгөрүүлөр болуп атты. Анан бул система жөнүндө көп сөздөр болуп атты. Анан 1 айдын ичинде мен биринчи мындай оюм деле болгон эмес. Ачык айткандачы, мен ачык айтышым керек, мен 1 айдан кийин кайра министр болуп келем деген эч кандай ой болгон жок. Кызматтан кетип үйдө эле отурдуңуз беле? Мен кызматтан кетип 1 ай ичинде эч жакка кызматка да аракет кылган жокмун. Эмнеден улам кетирди? Айтат да себебин кетиргенде. Мен айтып атпайм, биздин кызмат бул саясий кызмат да. Саясий кызматта сен мындай кылың же мындай причина мындай себеп болду деп түшүндүрмө берүүдүн да кажети жок. Биз дайым даяр болобуз любой маалда. И ошо чечим жогору тараптан чечим чыкты, биз чечимге макул болуп унчукпай кете беребиз. Чечим чыкты, кайра келип иштей беребиз. Биз деги солдатпыз да. Саясий жерде иштеп атканда бул чечимге, бардык чечимге дайым даяр болушубуз керек. Анан чечимди мен мындай болуп калдым эле, анан мындай болуп калдым эле деп көз караштары менен ойлоно берсек, жашообузду өзүбүз татаалдаштырып алабыз. Сиздин үйдө да электр жарык өчөбү? Сөзсүз өчөт. Эң узак канча убакыт өчтү эле? Элде канча өчкөн болсо, бизде деле ошондой эле өчөт. Бир нерсе үйдө свет өчүп калганда, мурдарактан үйдөн чалып калчу да, свет өчүп калды, мындай болуп калды депчи. Анан мен ушуга үйрөткөм. Биз жумушта жүргөндө башка маалда свет өчүп калса дагы үйдөгүлөр да чалбайт. Себеби өчкөн болсо бир кандайдыр бир себеп менен өчүлдү. Же ремонт жумуштарын жасап атат, же болбосо бир авариялык ситуация болуп калды. Чалып эмнеге өчүп калды деп мага чалып, мен кайра чалышым бул мындай болуш керек эмес да. Себеби мен өзүм сиз үйдө болгондо өчүп калганда эмне кыласыз? Үйдө болуп калганда өчүп калганда деле биринчи өчүп калганда ойлойм, меники эле өчтүбү же жалпы өчтүбү. Сыртка чыгып карайсың, кошуналардын баары өчкөн болсо, анан диспетчерскийге чаласың, эмне себеп болду? Биринчиден бул адресте эмне болду? Авария болду, башка болду, ошону тактап, анан кийин бригадалар өздөрү бир себеп менен өчүп калган болсо, сөзсүз биз ыкчам түрдө эле маалымат жетет, ыкчам түрдө ошону тез арада жайгаштырганга аракет кылышат. Мен тездеткиле же болбосо муну минткиле деп бир дагы команда берген эмесмин. Узак убакыт 1 суткага чейин өчүп калган учурлар болду беле? Эми азыркы учурда шаардан 1 суткага чейин өчүп калган учурлар жок да. Сиз электр энергиясын өзүңүз үнөмдөсүз да? Мисалы үчүн айына канча сом төлөйсүз электр энергиясына? Айына бүгүнкү күндө бир 450-500 сом, ашып кетсе бир 600 сом. Жай мезгилинде. Кышындачы? Кышында деле 1,5 миң, 2 миңге чыгып калат. Жылытуу системасы электр энергияга байланышкан эмес турбай анда? Бул жерде биз деле туура айтасыз, үнөмдөйбүз. Мына бүгүнкү күндө биз өзүбүздө да иш-чараларды айтып атпайлыбы? Бүгүнкү мына журналисттер барганда да айтып атпайбы? Аябай ысык болуп атат, бирок совещание өткөн жерде да кондиционер көргөн жокпуз, бир-эки кабинеттерде да көрдүк, кондиционерди иштегенин көргөн жокпуз деп сурап берип атат да. Анан сиз жумушуңузда деле ушундайбы же үйдө да ушундайбы? Туура. Үйдө деле кондиционерибиз бар, ар бир комнатада бар. Азыр эми ушундай заман болуп калган, ар биринин үйүндө комнаталарда бир кондиционер бар да. Бирок азыр жагдайга байланыштуу биз үйдө дагы ошо кондиционер болушунча иштетпегенге аракет кылып атабыз да. Сырттан шамал киргизип эле естественным образом эле шамалдатыпчы. Себеби ушундай ой пайда болуш керек да. Баягында бир лампочка дегендей эле да бул дагы. Мен деле өзүм бир өнөмдөп аракет кылсам, кошунум айтылсам, таанышым айтсам, тууганым айтса, досторум айтсам, ушундай багытта иш алып барса, үнөмдөөгө жардам беребизби деген ойда. Азыр эми сиз оор тармакка келдиңиз, кыш келатат, анан электр жарыгы өчсө эле сизди сынга алып, сөгүп сагып башташат да, ошого даярсызбы? Биздин баягы жакшы жагынан сүйлөгөндө жан эритет биздин сөздөр, жаман жагынан сүйлөгөндө чучугуңа жетет. Бул
даярсызбы дегенде кандай, бул деген сынга биз дайым даяр болушубуз керек. Сын пикир жөн жерден айтылбайт. Ушундай учур болду, ушундай жагдай болду, ошого жараша айтылат, наверное. А биз ошол сынга жараша кайра ошол нерсени жакшыртууга, эмне себептен жаман сын пикирлер айтылып аткан болсо, ошону түшүнүп, магызын түшүнүп, аны кийинкиде жакшы жакка бурууга аракет кылышыбыз керек. Анан ар бир сын пикирге же болбосо ошол негативтерге карап туруп, тескери көз караш менен кабыл алып, же болбосо нервтин баарын ушул жака бурулуп аткан болсо, системада болуп аткан жагдайларды чечкенге кайсы нерв жетмек эле? Биз болушунча алдыга карай жылы беришибиз керек, аракет кыла беришибиз керек. Эми чектен чыккандар деле болот. Мындай жаман сөздөр менен сөккөн учурлар деле болот. Бул адам баласы баягы бардыгында бир көз караш эмес экен да. Кээ бир учурда карасаң болбогон эле ушул сөздү айтпаган учурда айтылган учурлар бар да. Ошондо зээнин чын айткандачы. Ичиңен капа болосуң, анан кайра ойлоносуң, мейли эми ар бир айткан адам өзүнүн чыккан сөзүнө ичинде өзүнүн немеси бардыр. Ошого жараша кабыл алып коюш керек да. Анан бардыгын жүрөккө жакын ала берсек, жүрөк тез эле жумуштан чыгат, тез эле тенчиолугубузду жоготобуз. Бирок ар бир сын болгон учурда мен ушундай маани берем. Туура айтылып атабы, же бир эптеп эле бир жаман сөз айтыш үчүн айтып атабы, же чын эле жагдайга жараша айтылып атабы. Ошону анализдеп алышыбыз керек да. Эгер чын эле жөн эле айтып аткан болсо, анда мен уже угуп туруп бияка чыгарып коем. Эгер действительно ушул жагдай боюнча айтылып аткан болсо, айла жок аны кабыл алып, анан түз жолго түшүшкө аракет кылышыбыз керек. Сиз үчүн байлык эмне? Кандай кишини бай деп эсептейсиз? Эми байлык дегенде бул дүйнөнүн байлыгы, же болбосо акча каражатынын байлыгы, же болбосо бир жашоодо бир жетишкендикте жашап атканы бул байлык деп эсептегенден алыс болуш керек го дейм да. Бул жашоодо деле, практикада деле көрүп келатабыз. Миллиондогон, миллиарддаган акчасы бар адамдар деле бир эле учурда, же болбосо кандайдыр бир кыска мезгилдин ичинде деле ошонун баардыгын жок кылып эле мындай кандайдыр бир түшүнүксүз абалга түшүп калып атат да. Ошон үчүн мен андай дүйнөнүн байлыгын байлык деп эч качан эсептеген эмесмин. Эсептебейм дагы. Өзүм дагы башында да айтып өтүп кеттим. Жөнөкөй үй бүлөдө чоңойгонмун. Баягы илгери өмүр баянда жазганда жазчыкпыз, баягы кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулуп өскөм депчи. Мен ошондой эле туулуп өскөнмүн. Ата-энем да ушундай тарбияны берген экен. Мен ата-энеме дагы аябай ыраазымын. Чөнтөгүмдө акчам жок болсо дагы, ачка калсам дагы бирөөдүн акчасына көз артпа, же болбосо мамлекеттик акчага көз артпа деген таризде сөздөр аябай көп айтчу. Бүгүнкү күндө деле мен ашып ташкан дүйнөм жок. Менин байлыгым бүгүнкү күндө негизгиси мындай элдин арасында жашап аткандан кийин элдин ичинде өзүңдүн ордуң болушуң керек. Тууган ургун арасында, жора жолдоштун арасында кадыр барктуу болуп, айтылган сөзүң өтүп, же болбосо урмат сыйың бар болсо, ошол чоң байлык го деп эсептейм да. Ата-энеңдин алдында, бир туугандардын арасында, ошондой эле жалпы коллективдин арасында, мамлекеттин ичинде, жада калса жалпы элдин арасында ушундай бир артыңан жакшы сөз эсептесе, ээрчисе, артыңан жакшы сөз ээрчип, анан бир сен бар жерде дагы, сен жок жерде дагы ушул жакшы сөздөр айтылган болсо, мен үчүн ушул чоң байлык деп эсептейм. Бул байлыкты чогулта албайсың, же бул байлыкты белек кылып да бере албайт. Бул байлыкты алты менен да сатып албайсың. Бул байлыкты өзүңүн жашоодо басып өткөн кадамың менен, өзүңүн жашоодогу өзүңдүн принциптери менен, же болбосо элдин арасында жашаган өзүңдүн адамдык сапатың менен тапчу байлыктардын бири да бул. Айлыктан башка кирешеңиз барбы? Ачык айтыш керек, айлыктан башка биз эми бизнес тарабында мен иш алып бара албадым. Чын айтыш керек, биз буга аралашкан да жокмун, аракет деле кылбадым ошондой. Мен азыр уже айлыксыз иштесем, иштебей калсам ачка калчудай эле сезем да өзүмдү. Эми сөзсүз түрдө өзүбүз айылда чоңойгондон кийин айылда анча-мынча малчар-бачылыкты карайбыз, бул боло турган нерсе. Эми ашып ташпаса дагы Кудайга шүгүр, жеп ичкенибизге, кийим кечебизге мындайча айтканда аз болсо дагы малчар-бачылыктарыбыз болот. Ушундай анча-мынча жерде иштерди алып барабыз. Анан өзүнчө бир чоң бизнес кылган багытта бүгүнкү күндө иш алып барбадым. Алтынбек Дурусбекович, эң чоң кыялыңыз эмне? Министр катары. Азыр мага ушундай бир чоң жоопкерчиликтер жүктөлдү. Анан ушундай бир көйгөйлүү убакта ушул кызматка келип отурам. Менин азыркы учурда кыялым ушул ситуациядан аман-эсен чыгып, баягы элдин жүгүн көтөрүп, адашпаган чечимдерди кабыл алып, келечекте пайдасы тийчү чечимдерди кабыл алып, ошондой эле энергия системаны акыбалын оңдоп, көйгөйлөрүн колу менен келишинче тегиздеп,
Анан келечекте эми өмүр өтөт да, өмүр деген туруп калбайт ордунда. Кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ушул министрлик ушул маалда жакшы кадамдар жасалды эле, жакшы жумуштар жасалды эле деген сөз алса, ушундай бир сезимдер болсо деген оюм бар да. Бүгүнкү күндүн маселесин ачык айтканда, бүгүнкү күндүн маселеси ошол, башка эч кандай ой жок азыр. Ушул маселе мага жетиштүү, кыял десем болот да. Мамлекет мага эмне берет деп отура бербестен, мамлекетке колдон келишинче бир тамчы болсо да салым кошсок, же болбосо мамлекетти ушунчалык деңгээлде өнүгүп аткандан кийин колуңан эч нерсе келип жатса дагы жок эле дегенде жаман сөз айтпай, жакшы сөз кошуп койчу деген ойлордо ошондой эле көрүп турган нерсени ачык айтып, мактай турган убакта мактап эле, ачык айткан убакта ачык айтып эле жаран катары мамлекетибизде болуп аткан жашоодон сыртка чыкпастан ошонун ичинде болуу, жаран катары. Анан өзүңдүн салымын кошкондон сырткары керек учурда колуңан келсе жардам бер, колуңан келсе мамлекетти алдыга жылдырганга жаран катары деле ар кимибиз аракет кыла берсек, мен ойлойм мамлекет бизди тез аранын ичинде колдоп, мамлекетибиз өнүгүп өсүп, жогору карай учуп кетсек, жаран катары биз дагы жогорку деңгээлде жашайбыз да. Бул жагынан дагы ушундай деңгээлде карашыбыз керек да. Маекти жыйынтыктайлы, эгер жарандарга кандайдыр бир кайрылууңуз болсо, сизге эркин микрофон. Жарандарга кайрылууну мен министр катары эгер мүмкүнчүлүк болсо кайрылуу жасамакмын. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө энергетика тармагында жаралып аткан көйгөйлөрдү чечүүгө, маселелерди чечүүгө биз сөзсүз түрдө өзүмдүн милдетим катары мен иш алып барам. Бул боюнча бул азыр президенттин алдында ушул талапка мен сөз берип чыккан болсом, азыр эфирден пайдаланып элдин алдында дагы мен ушул нерсени айткым келип атат. Андан сырткары дайым эл менен бирге чогуу байланыштуу болуп, биздин тармакта болуп аткан көйгөйлөрдү чечүүдө эл тараптан дагы кандайдыр бир жарандар тараптан дагы бир жакшы сунуштар болуп, жакшы бир ойлор боло турган болсо, алар менен да мен чогуу иштешкенге даярмын. Негизги максат бул эл менен биргеликте бүгүнкү көйгөйдөн алдыга чыгып келүү багыты боюнча жумуш алып барышыбыз керек. Анан мен элден да суранарым, баягы электр энергиясы жөнүндө сөз болуп аткандан кийин пайдалануу жөнүндө сөз болуп атабыз. Бул үнөмдүү пайдаланайлы деген сөздү мен айткандан тажабайм. Мен ойлойм, бул жаман сөз эмес. Бул жетпейт экен, анан бул министр да келип алып үнөмдө деп атат деген сөздөн алыс болуш керек. Мен ушуну суранам элден. Үнөмдүү пайдалануу жөнү менен энергетикабызда болуп аткан акыбалдан жалпы биргеликте чыгып кеткенге жардам беришибиз керек бири-бирибизге. Биз милдетибизди так аткаганга биз аракет кылышыбыз керек. Эл тараптан дагы түшүнүү жолу менен караганга ушундай бир суранып кетмек элем да. Ал эми жалпы алып караганда ушундай учурдан пайдаланып, бүгүнкү күндө мамлекетибизде болуп аткан өнүгүүлөр, мамлекетте болуп аткан жакшы кадамдар, мамлекетибизде болуп аткан дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чаралардын биздин мамлекетте өтүп аткандары, бул мени жаран катары мамлекетте жашап аткан, мамлекеттин көйгөйү же болбосо мамлекеттин маселеси мен үчүн тиешеси жок деп айткандан алыс болгон адам катары бүгүнкү күндө мамлекетте болуп аткан өнүгүүлөр мындан ары да өнүгө берсин. Мамлекет башчыбыз шартты түзүп берип аткандан кийин күнү түнү деп иштеп, мамлекетке ушунчалык бир чоң иштерди жасап аткандан кийин ар бир адам жаран катары биз дагы ушул нерсеге кадам басышыбыз керек. Ар бир киши аз-аздан болсо салым кошуп, жардам берип, мамлекетибиз үчүн кызмат кылып, эң негизгиси бардык эле президентибиз деле жасаган кызматтары мен ойлойм бул эл үчүн. Президентибиз канча кызмат кылып атса, канча ийгиликтер жаратып алса, бул чөнтөгүнөн салып кетпейт же болбосо өзү менен бир жакка алып кетпейт. Бул эртеңки күндө элибизге калчу белек болуп эле калат да. Ошону мен өзүм дагы ушундай нерселерди жакшы көрөм. Ошо элибизге ушундай бир жакшылыктар көп болсо экен деп тилейм. Элибизде тынччылык болсо экен деп тилейм. Элдин арасында чогуу жүргөндөн кийин элде маанай канчалык жакшы болсо, мен ойлойм мамлекеттик ишканаларда дагы, мамлекеттик жогорку деңгээлде иштеген, кызматта иштеген кишилерде дагы маанай жакшы болот, жүрөгү тынч болот, көңүлү тынч болот. Сизге дагы чоң рахмат. Сизге рахмат. Энергетика министрлиги деп эки сөз менен айтылганы менен бул аябай чоң, оор тармак. Анан биздин сурообуз мындан да көп болчу, бирок баягы маекти улам созо бербей, дагы кийинки бөлүктөрүн тарталы, эгер балким убада бересиз дагы улансын тартабыз деп. Сиздин бул берген проектиңиз менен, азыр калып бараткан проектиңиз менен жүрөгүбүздө жаткан сөздөрдү сүйлөп атабыз. Жумушта сүйлөй албай турган сөздөрдү сүйлөп атабыз. Керек болсо азыр элге дагы жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен жеткизгенге аракет кылып атабыз. Мен ойлойм,
биз ошого мен өзүм аракет кылам. Керек болсо силер чакырган маалда мен дайым даярмын. Өкмөттө да маанилүү жыйыным бар деген үчүн маекти жыйынтыктоого туура келип атат. Кабар подкастта бүгүн энергетика министри Алтынбек Рысбеков болду. Маекти мен Элизат Эркин Туралып бардым. Саламатта туруңуздар.